Ayıl şu yerden suçu. Muzdun tüyünde merya. İt өлүп калыптыр. İt şu жерде кансып кеткен. Анан тартып алдык мынакей. Ушул резервуар. Бул кылтанбайбы? Диверсия кылса болот экен да. Ойбо. Күп көрөң го. Ушул жерден целый айыл суу ичет. Ушул жерден суу ичет. Чоң деген айыл. Акимчилик билет. Bunun bardыгы билет. Бул губернаторга билет. Ого, резервуарды көрдүңөрбү ушундай? 21-кылымда жашап атабыз. Анан ушундай резервуар. 4000 адам ичкен суу. Бул деген сөз санэпидстанция, мэрия, айыл өкмөт, губернатор, аким Buradan jabıp ketken. Hazır çoğun tam salayın desen korkazın. Hazır o şey hiç kim yaşamay turar. Oşanday yerlerdi sementledi. Koştuğun mümkün boşunca tezrak barat. Hazır bunlar aytkanı menen onu yerde jaraka olup jarakadan sırık batırdı. Mına su deyiberet, taza sudu koku ötküzüp koyduk deyiberet. Hali taza sudun niye içelek biz hali? Атып ичип атасыңарбы? Кайнатканда кайнатабыз, мындай ичкенде. Мемечи ден соолуктар кандай болот адамдар? Ден соолукка балдарда өтө мындай. Иче көрүп курттар ошолор көп да. Таза суу дегендин атын эле коебуз, ата өзүн практикада көрө элекпиз. Таза сууга неме 23-жылы уже ишке кирет деген эле. 23-жыл уже бүтүп кетип атпайбы, дали суу жок. Мафия болуп эле лишь көмүп койду. Значит, ишке кирет ал Кудай. Чурана башын бир Мен сени өрсүп калдым дегендей эле болду. Таза суу чыгарып беребиз, бүтүрөбүз, эски линиялар бүт кыркышкан. Кыркышып бири-бирине улашып. Азыр же жаңы линияда суу жок. Же эски линияда суу жок. Мына балдарга ушул сууну ичип атышат да бара, орбой атышабы? Же кайнатып берип атасыңар? 3 баланы жөнөттүк былтыр. Больницагабы? Боор кеселенче. Новосибирь, Москва ишкылса дарылап келди. Инфекционный. 3 баланы. Өз айыл акча чогултуп, жастагы видео эле берип койдун каналдагыларды. Биз элдик көзөмөлдү учаскалап Айбек Саипов анан ушулар боюнча проекттер иштелип атат азыр. Проект качан башталды бул жерге? Бул жерге проект ушу марттан кийин келгенден баштап апрелде башталды. Апрелде канча ай калды? 12-синчи жолуш болду. Апрелдин 12-синде жолуш болгондо 13-төн башталды. Апрель, май, июнь, июль, август, июль, 3 ай болуп калыптыр да? 3 айга жакындап калды. Ошондо качан бүтүп, качан башталат анда? Августка дестип алар. Августка дестип эле, августтун аягына дескен. Августтун аягына бүтүсө, бизде проект даяр болот, анан кийин дагы барабыз. Бүктөөнүн жарылган жери калбады. Мынакей. Мунун түбү терең турбайбы? Капкараңгы? Мына ушул жерден кетип атпайбы? Маселе ушунда болуп атпайбы? Ушул азыр ушу өтө коркунучтар. Азыр ушул бир жерде эле алып кирип кетмей эле. Биз турпак иштеп койорбуз. Жаңы жылдарда чөгөбүз мына. Өчүрөт убагында бир тамчы сууду калтырбай коруп. Кыргызстандан кирген жер. Эки канал келип, мына Өзбекстандын территориясына кирип, анан эки каналы менен анан Кыргызстан территориясына кирип. Андар Коштобойдо тартылган видео жана суу таңкыстыгы. Мунун баш атайы ушул жакта турбайбы? Ушул айылда жанагы каналга бетон куймайынча суу сиңип, айылдарга мына жарака кетип, элдердин үйүнө өтө кооптулук жаратып атыптыр да. Үйлөр туруп эле курулган үйлөр жердин астына кирип кетиши мүмкүн. Жанагы бетондор жарылып эле. Бул өтө кооптуу маселе, муну тез арада чечиш керек экен. Анан бул айылдагы таза суу маселесин көрдүк. Өтө начар да. Африкада жана жасаган скважиналардан суу чыккан скважиналардан да начар экен да акыбалы. Бул сууну ичкен адам ден соолугу кандай болот эми? 10 жылдан бери чечилбеген маселе. Демек бул Союз учурунда да бул маселе чечилген эмес да. Ушундай кир лайка сууну ичкен элдин ден соолугу кандай? Демек ушул убакка чейин бул өрөндө чоңдор иштебеди деген кеп да. Ошондой. Таза суу маселесин чече албагандан кийин анан калган маселени айтпай эле коелу. Эми туура жасаган башка иштери бар болушу мүмкүн, мен билбейм. Бирок ушул маселени чече албаган өкмөткө бул адамдардын өмүрү, ден соолугу, келечеги ушул чуркап аткан жигитке өтө чоң ыраазычылыгын билгизем. Анан карапайым калк аксынын эли ушул маселени жалпы жамаат менен өзүңөр бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Аракет кылбасаңар дагы эле өкмөт уктап жата берет. Сөзсүз аракет кылгыла, өзүңөр дагы чыккыла, айткыла дегиле. Бул маселени чечпесе болбойт туугандар. Бул боюнча калтырбаш керек бул маселени.
Bir суроо да. Мен Аушекеден баштайм го, өзүбүз акебиз, мынакей. Аке, өзү негизи суудун башаты каяктан келет бизге? Почтадан да. Жок, почтадан келет. Жалган сүйлөбөйлү. Почтадан келет, почтадан кийин Өзбекстан анан бизге кошулат, туурабы? Алар өзүнүн долясын алып келет, анан ашканын биз алабыз, туурабы? Ошондой амайткан ошентип, былтырам айткан, быйыл амайт. Чыңгыз өткүзүп бер, биз келишим түшкөндө эми экөөбүз менен келишим түшкөндө. Кербен менен Коштоон менен түшкөн. Ак суу сулчар башкармасы. Şu kelişim negizinde ekөөбүз өткүп, келишим түшкөндө биз өткүзүп өзү сүйлөшүп, суду алып кете беребиз. Bu masalesinde мен bir söz aytам. Атыңыз кім? Саған ке, бір нәрсе айтайын ба? Мен Күліктөөнүн айылбашчылыгым, атым бир бар. Ибраим уулу. Блогер, ушуну сактап коюлган. Эмки жылы мен быйыл Абышкеге айтсам, планды берсем. Бардыңар разы болуп Коштоого туугандар. Күліктөөнүн жарылбаган жери калбады. Мына 3 канча куб суу жиберсеңер, Күліктөөнүн ошол жеринен. Gördüm. Ошол жерден оюп кирип атыр. Мен айткан былтыр Абышкеге план берген. Күліктөөнүн үстүн мен айткан километрди цементтеп база өтөсүн. Анан кийин Коштоого ушул жака суу бересиң деген. Десем, туруп тургам. 2023-ге иш план киргизебиз деген. Мен айткам суу берилбейт деп. Күліктөө жакында. Ошо сууңар, бөлүнгөн сууңар буралып келип туруп, Күліктөө жакында чөгүп кирип кетет. Ашып кетейин деп тур. Чөгүп кирип кетет. Мынаке блогерди алып барып, мен азыр силерди алып барып, бардыңар далилдеп коем. Неге? Бүт жерлер жарылып атыр. Түзүк жер жок, айылдын үстүнө келип калган. Ага кошулам мен. Бүт аңга келип калган. Эмне үчүн силер топлонгон калган? Биз шүгүр кылып отуруп го. Былтыр Абышкеге айтсам, Абышке мынаке айыл баштап. Абышкеге айткан мен, ушунча километр цементтеп турган жер бар. Жок дегенде жарым куб цемент өтүп кетели деп айткам. Десем, ушу менин басты. Үйдүн ичинен суулар атып чыгып атыр бизден, аң болуп. Апарып көрсөм, канча жерлерибизге бир куб, мисалы үчүн, бир куб сууну өзү ошол жактан башынан алып келсем, эмне ал жерден? Коштоого өтүшөтү бир куб эмес, Барашылыкты 1000 бууп, Жардыболотто 1000 буусаңар дагы биздин айылдан чукурлар бар. Ошол жерден кирип кетет. Бурап кирип атыр, бурап суу. Апарып көрсөм. Сизге экөө мушташка коюп атат. Эл менен элди мушташка коюп атат. Мына кырама каршы болуп атат. А эмне үчүн силер маселелер ошол жактан күндөн ойлонуп келбейсиздер? Мына Коштоодо суу жакшы. Өтүнгү 17 1000 километрге жакын, 1000 метрге жакын турбазын алып кетти. Ошону каяга койду? Ошого коткон суу жака койду. koyulmay kaldı. Коюлбаса ошол сууну башатына бербейсиңер мындан кийин. Al kanal kurup ketти bu жака. Азыр жана Айта кеткен нерсе да, жанагы дөңкүштак деген маселени биз мэрияга кайрылганбыз. Бүгүн болсо эртең чечилет деген маселе. Болсо чечилет. Бирок эми Усаңар урматтуу Коштоого туугандар. Кербенге айтпаган баардыгы белгилүү. Эми карап туруңар. Питониктин үстүнөн бир гана алыш болбосо анашке турабы? Жардыболотто ким суу ичип атыптыр? Жардыболотто силердин сууңар чимилетип ал жерде эч нерсе жок. Барып көрөйүн каналдын боюн. Жардыболотто жок. Ичип атса, бир ичип атканdır, 10 литр суу ичип атканdır. 50 литр дечи. Майда 50 литр дейли. Жардыболотто силердин сууңар чута турган нерсе жок. Болгон саан кем нерде? Берди, дөңкүштакта, Жардыболотто айттым, дөңкүштакта. Дөңкүштакта бир алыш бар биздики ошо. Бир эл алыш бар. Барып көрөйүн. Барып көрүп келели кыдырып атыр. Көргөн. А болуп сагынке көрсөңүз, эмне үчүн кече? Мен олар менен сүйлөшкөм ошо астын болуп атканда. Бизге тийсе тийсин, силер 200-300 литр суу иче бер билет. Силер ичмейинчи болбойт. Силер көрүп туруп андан көрө ичкиле бизге нормально өтүп. Бирок мен стабильный агыс бере албайт да буяк. Мына бере албайт. Менин акыркы сөзүм сага. Менин акыркы сөзүм. Канча кайсы күнү суу токтотуңуз экен? Өткөн saat 6'da өткөн пятница токтогон. Ошондо мен картошкама фильтр себеп туруп, суунун башына пятницаны эртең чуркап калсам суу жок деди. Кырдан суу бербейбиз деди. Эми угуп туруңуздар. Урматтуу туугандар, биз айыл баштадар айтып атам, көчөдөн келип айтып аткан жерим жок. Мага окшоп фильтр салып койгондор, мындай. Биздин эл сабыр кылып, мына ушул жерде айыл баштап турат. Сабыр кылга деп. Бир дагы сууну лайга да суу алган жок эл. Мынакей лайга суу алган жок, туурабы туугандар? Лайга суу алган. Мына лайга да суу албай бир силер бүттүк. Бирок бир нерсе айтайын. Эми эмне үчүн мына бүгүн келгенде силер шапеле тура калып эле чабайсың. Ошо булардын таласы кургап атыр да. Отуруңуздар. Таланы сагынге. Таланы мен Коштоого туугандар апарып көрсөтөм. Ушунча жүрөгү менен чач чыгарып калган. Туурабы? Анан бул экинчи бар. Анан Чыңгизге экөөңөр эле чечип отурган нерселер. Экөөзөр чечип турган нерсе. Улуулар чечтирбей атат. Биз кол алышты. Сиз айтсаңыз, экөөзөр чечип турган нерсе мен чечтирбей атат.
келгениңер бул эми бул Эме барып көрө турган жери барбы? Көрө турган. Көрө турган жери барбы? Көрүп келели? Онуга кошо, биз өкөзү чече турган деле. Жана туннелди да көрүп келиш керек. Эң кызыгы бул алган дегенде бул биткенден өчүрөтүн биткенден келди. Жана барып тарта турган жери барбы? Серде жокпу? Жанагы суу боюнча. Суу боюнча ошо Пачата бугагынын суун, Пачатадан келген сууду 64% өзүбүз аңа берилет, бизге 36. Аксы районуна 36% берилет. Мүмкүн болушунча ушунун дагы ошо өзү мисалы үчүн сезондо Пачата бугагынын суу 30 кубка чейин чыгат. Эң азыр быйыл аста азыр где-то 8 куб 7-4 болот, 7,5 болот да. Ошону 50-50 кылып коелу, ошо мүмкүн болсо мамлекеттик деңгээлде 50-50 кылса эң жакшы болот эле да. Ошо бизге Өзбекстанга көз карандысыз болот элек да. Анан каналдыга 3,5 ашып батпайт да бизге. Ошо Өзбекстанга кирбей турсун биз достон тетүүнү салса болобу ошо каналдарда? Ошого 50-50 болса бизге шарт жакшы керенчилик болот эле да. Итак эле биздин көп мисалы 20 куб болгондо 36 ала турган болсок, биз 7 куб 200 ала дегенбиз, олордуку 14 куб ошо моделге кетип атат өзүбүздө. Onu төлөбөй атат өзүбүздө эч. Чөнтөгүнө кетип атат, пайдасына кетип атат да. Ошого 50-50 кылса бизге суу танкс болгондо жакшы болот эле да. 50 мүмкүн болсо мамлекет деңгээлде чечиле турган нерсе, биз чече турган нерсе эмес. Чыңгыз, сенде кандай бар? Өкмөттөн, элден эме талаптар? 50-50 кылып койсо керек. Зор болот. 50-50 кылып ошо баталы бизге ошо суулар. Жок, Атбазадагы биздин кербенин зонасы чыгып кетет эле да максималдуу алып турган. Анан силерге каналга баткан суу биз уже претендовать этпейт элек. Толук кандуу барат эле. Азыр 50 кылып болгондо 7 куб 7-4 табат эле. Ошондо 3,5 кубтан ашык суу тийет. Азыр бизге очеред болбойт элек да. Сызбайт элек да. Суу аспалдарында зор роль ойнойт да. Бирликте суудан разы. Уларда 2 райондун немесинен 45 гектар болгон. 45 миң гектар. Бизге 5 миң гектар эсептелип калган экен да. Ошонун эсебинен бизге азыраак болгон. Бул союз малына келип аткан нерсе. Ошонун эми кийин да кайталанып коюлган. Мисалга мына Аксуу районун полностью суу менен камсыз кылыш үчүн канча куб керек? Жана канча гектар дедиңер эле жалпы? Мына биз почта ренжит участкасына биз 6 миллион 600 миң метр куб секунд бир жылга суу сактайбыз. Ошо болсо жетет бизге. Ренжит толук сугарылат. Бир жылдык. Жана кургап жаткан тала, Ошо жок, наракка эмес, бер жагы. Бер жагына. Сар жагына аякта. Биз мына үлүш боюнча 1144 гектар үлүшүбүз бар. Ошо партсиестен ичет, партсиес деп коебуз. И азыр 1587 гектар участкалары менен. 443 гектар элдин огороддору да. Ошо менен биз 1587 гектар жерге суу жеткизебиз. Ошолдо биз 6 миллион 600 миң метр куб секунд бир жылга суу сакталат. Чистый кеткен. Оюңузча жалпы Аксыда жана сууга жерлер сугарыш үчүн канча суу керек? Эми азыр 5000 гектарга чыгарыш керек. Силер канча? Аксыда 5000 гектарбы сууга жер? 5000 гектарбы Аксыда? Мурдагы эсеп боюнча ошондой. Сулуу. Сулуу. А кайракычы? Кайракысы көп. Азыр жерин куштан куштаган болсо 700 гектар. Кайракыны иштетсе болобу? Кайрак жерлерде. Өтө толугу же? Жок, азыр эми менин жекече оюм боюнча биздин жерлерди дагы мондай эсептеп кайрадан чыгарыш керек болуп атат. Көпчүлүк кайракы жерлерде сулуу болуп калган. Ошонун негизинен дагы эме болуп атат. Мисалы үчүн мына биздин мына партсиес каналы 1957-жылы берилген экен. Параман деген участкадан бөлүп алчубуз. Азыр 6100 километр жерибиз калды Өзбекстанда. Ошондо ушу партсиес каналы 17100 болгон экен узундугу. Ошо партсиес каналы боюнча 24 алыш болгон экен. Азыр 6 километр чыгарып салгандан кийин 11 километр бизде калып атырбы? Азыр бизде 53 алыш бар. 11 километр. Почти 3 эсе көп да. Ошондун эсебинен мындай өздөштүргөн мындай жерлер бар да. Ошолорду ревизия кылып, анализ кылып чыгарыш керек.
Анан техник потеря деп коет, 53 немеден 2 литрден кеткенде бул 106 литр техник потеря менен эле жогот. Бул айтарым деген, эгерде мамлекет тамак аш коопсуздугу боюнча жанагы өсүмдүк майы, кум шекер мисалга да, ошого окшош бир жалпы чоң карта жерлер керек болсо, Аксы өзүнүн суу менен камсыз кыла алабы? Скважина чыкса камсыз кылам. Мына толуу суулар менен, мөңгү суулар менен. Мөңгү суулар менен кыйын го. Жок, азыркы шартта айта албайм анткени. Эгерде каналдарды курса. Каналдарды куруш керек. Каналдарды куруш керек. Азыр биздики 3 кубтан ашык көтөрө албай атса. Азыр бизде каналдар 3 куб калайык, а? 3 куб калайык. Мына жаңы салынган биздин Режит каналы 3 алды. А биякта бар 3 кубтан. Ағы бір эмне бар да, Сарыжайыкта биздин Коштөбөдө. Сарыжайыкта 3,5 мың гектар жер бар, кайракы жер. Кайракы эгинеге. Трактор барабы? Трактор барабы? Ал жерге? Жок, Кудай апай келет. Кургачыл убакта болбой калат, сулуу убакта жакшы болот. Азыр деле быйыл деле бир жакшы болбоду го, более менее мындай бири-бирин кеткен расход актады да. 3,5 мың гектар бар. Аны ким иштеди? 3,5 мың гектар жер Кашкасур айыл өкмөтүнөн карайт, Афлатун айыл өкмөтүнөн карайт, Жергетал айыл өкмөтүнөн карайт, Коштөбө айыл өкмөтүнөн карайт. 3,5 мың гектар. Пачатага ham карайт да, Кашкасур дейт. Эгер ошону өзү бир спонсор таап 17 скважина бар азыр. Ошо мурун илгери иштеген. Ошону иштесе ошо 3,5 гектар жерде ham иштесе болот. Спонсор таап келиш керек. Крупный спонсор таап келиш керек дагы. Ошо айылдар менен бириктип кыса жана Жидебе жакта. Мынага Өзбекстандын жолунду көгөрүп тургу. А үстү кургап атыр. Ошол жерде 17 скважина бар. А Өзбекстанда казыр болсо 7-8 скважина бар. А биздики орду бар 17 скважина. Скважинадан ала берсең ылдый түшүп кетет да бирок. Линия түшүп ток менен алабыз. Жанагы суунун көлөмү ылдыйлап түшүп кетет да. Бишкекте 20 метрге түшүп кеткен экен өткөндө. Жок, азыр биздики Жидебедеги жана өзү самоток чыккан обуздун астында ошо моделин алып атыр. Самоток чыгып атыр. Самоток да. Дагы биракта самоток чыгат, бир крандык суу чыгат да 32-ден. О деле азыр деле чыгып атыр. Азыр Өзбекстандыкы азыр алганда жанагы огу бузулат экен да. Суу көбөйүп жердин Максат эме болот да, Аксы районунда суу маселесин чечиш керек болду да, толуп элечи, дөңү менен. Онтип майдалабай. Мисал илгери ушуну сүйлөшкөн экен, адамдар билет болду. Ошо нени Аксы районун Коштөбө дам менен багат деген мүнөз бар экен да. Эмне будай менен кылып, дам менен багат деген ушу багатты эмне кылган экен. Бизге Сарыжайыкка Мүрзөтөбөдөн нарага суу өткөн да илгери. Канал өткөн. Эгер азыр биз самоток келип жанагы суу сактагыч боло турган болсо, дагы деле шанс бар да, наракка 3,5 мың гектар жерге өткүзсө болот да сууду. Азыр дүйнөлүк кризис болуп, тамак аш кризистерин көрүп атабыз да. Ошол кризис болгондо, мисалга чегараны жаап салса, мисалга өсүмдүк майы, мисалга 3 ай, 6 ай эле кирбесин, асманды баш болуп кетет. Мисалга ошол эле өсүмдүк майы бир 90% биз импорт кылабыз да. Ошол эле будай дандары 60-70% импорт кылабыз. Эгерде жарым жыл, бир жыл такыр эч жактан келбей калса, элдин арасында хаос болушу мүмкүн да. Ошол маселени заранее мурдатан чечиш үчүн ошол сугат маселесин чечип, жерлерди иштетиш керек да. Ошон үчүн айтып атам да, жанагы жалпы Аксы районунда өзүнүн жерлерин сугат менен камсыз кыла алабы, эгер каналдарды курса. Сиз суу боюнча айтасыз го ошо боюнча. Каналдар курулса. Каналдар чоң курулса. Эми биздин Актеректин проекти боюнча Актерек бүткөндөн кийин 5 батман каналы бул 5 кубтук болуш керек. Анан мына суу сактагыч куруш керек бизге. Где-то 9 миллион деп аттыр, азыр 20 болуш керек. Анан муну Сарыжайыкка суу алып барыш үчүн 3200-3300 гектар жерди өздөштүрүш керек. Ал үчүн бир айлык 3 ай. Ошондо гана бир чечилбесе ага чейин кыйыныраак. Кыйын. Бирок негизи чечсе болот. Чечсе болот, каналдарды салыш керек. Коюлган нерсе. Ошол убакта эле Өзбекстанга өткөзсө болот сууну. Өткөзсө да болот, анткени суу сактагыч курса, кышындагы биздин суулар бекер ошак. Жалпы суунун потенциалын эсептеген эмессиңер да, Аксыда? Азыр
жети канча экен? Жо, жана тоодон, мөңгүдөн бүт булактарды эсеп барбы негизи? Жалпы. Быйыл мөңгүлөр маста бар. Булактар корай баштады dedi. Чыкпай калды да, келөктөр айтты. Үстүнө келөк бар экен пашада да. Ошо булактардын көбү чыкпай атты калды. Хорошо. Аз картаны көрөсүз го, өзүнө да кирип. Сүйлөшүп. Майлы, өзүңүз айтыңыз. Кандай чечим болду? Азыр Кербен мен Коштоо айыл өкмөттөрүнүн башчылары, ААПнын жетекчилери келишип, бул жерде жолугушуп сүйлөштүк, протокол түзүлдү, кол коюшту. Булар 5,5 күн Кербен иче турган болду сууду. 6,5 жыл Коштоо иче турган болду. Ушундай кол алышып, кол коюшуп, макулдашып, ынтымакташып, ушундай келишимге келдик. Эми падышатанын суу азыркы күндө бизге тийип аткан 2440 литр болуп атат. 5000 гектардан ашыраак жер. Эгер падышатанын суу көбөйүп, жакшы болуп кетсе, бул графиктер жоюлат. Былтыркы күндө дагы ушу күндөр азайып, ондан кийин көбөйгөн экен. Ушундай бул прогноз бар. Азыр жамгыр жаап атат. Эгер болуп калса, бул графиктер жоюлат да. Ушундай мына алкылар Сул чечимди биз дагы туура көрүп, эки элди мындай араздаттырбай ушул чечимге келдик да. Кербен өзү бир жума ичи болуп, кийин ар жака өткүзүп берди. 5,5 күн, жарым күн жолго деп туруп, ушунда 6 күн болот, 6 күндө чечип алдык. График менен иче турган болдук. Булар өткүзүп бере турган болду. Биз 6 күндө биз патер өткүзүп бере турган болдук. Макулдаштык. Кол коюш бүттүк да. Эми коштоолуктар кандайсы? Эмесине макулсыңар? Төрагасы. Силерде катышсыңар да? Биз катышып, элдин талабы боюнча ошо 6 күндү селый Коштоого бере турган болду. Бардык алыштарды жабып, Кербенге 5,5 күн бере турган болду. Коштоого 6 күн. Бардыгын жапканда гана Коштоого өтөт да. Ошо анан эки сотруднигиме ушул бойлогума кошуп берем мен. Бизге өткөн 6 күндө ушул бойлоп жүрүшөт ушул жерде. Сууду өткүзбөстөн. Эмечи берки долбоорлор боюнчачы? Долбоорлор жөнүндө кийинки сесинде. Биз суу азыркы учурда маселе боюнча жүрүштүк да. Хорошо, болду. Акчаны сюжетте буларчы. Өзү кечеги нерсе? Кечеги окуя. Булардын өздөрүнөн өзү. Өздөрүнөн ичара. Мол жер сонун жер го, Берип мусу, могул жер Бозбу деп аталат, могул. Кандай деп? Бозбу. Бозбу? Бозбу тогушу. Эмне келет бул жерге? Жайлоо өзүчү. Жайлоо да. Анын ушу ортодон канал өткөн да. Салам алейкум, кандайсыз? Ну, кайналуу го катар. Кашыга кылгандай эле. Семчка. Форматта баштайбыз. Кандай форматта? Айтып бере, өзүңдүн маселеңде бул жерде кенен кандай маселе эмне? Суу катты жүрөбү бул жерде? Бизде жок, бул жерде бизде бул Күлүктөө айылы да. Мен аты жөнүм Ибраим уулу Мирлан. Мен Күлүктөө айылынын айыл башчысы болом ушул жерде. Айылды өзүм карайм. Маселе мындай да. Биздеги азыркы ногу аз чыгабыз. Бул канал менен ошо Коштоо тарап, Дөңкүштак азыркы биздин айтып аткан маселе мына ушул бизден өтөт. Айылдын үстүнөн өтөт. Ошол суунун бардыгы падышатанын сууну. Ушу сууну, ушу суу кат боюнча талашып атат азыр. Мына Коштоо айыл өкмөтү келип, Кербен айыл өкмөтүнө келип, суу талаш танкысы болуп атат го. Ушул жактан башталат. Ушул жерден башталат. Суу ушул жерден өтөт. Алар айтып атпайбы? Бизде мисалга 1 куб деп атат, мисалга 1 куб алып өткөн суубуз дейт. Бизге жетпей атыр түбү менен деп атат да. Мен айтайын деген маселе мындай да. Ал жактан 10 куб сууну кой берсе дагы Кербен айыл өкмөтү сууга тийбей, сууга эмес, лайга суу албаган учурда дагы суу 10 куб толугу менен өтпөйт. Каналдын кенен жооп бербейт. Себеби мен айткам, 2022-жылы мен ошол аксыз суу чарба башкармалыгына мен жеткирген маселе. Ошол каналдын кире беришинен баштап нону чыга беришине чейин цементти өтпөйчөктү суу потеря болот. Бул биринчи маселе. Сууну жеткире албайсыңар дыйкандарга. Экинчи маселе ушул айылды сууга жерге чөктүртүп жакында. Айыл жакында жок болуп кетет. Монтип ашып агып атат да. Маселени айтканда, булар маселени түбүнөн чечпей эле ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы маселени айтып атат. Коштоо айыл өкмөтүнө, кампас алгыла. Суу кампас алып, суу өзүңөр камсыздагыла деп атат да. Эми карап туруңуз, булар
Баса берели. Маселенин түбүнө чечпестен. Ошол жакка көздөп баса берели. Мунун башына чыгабыз да. Маселенин түбүнө чечпестен булар. Каяктагы бир сунун топу. Кесепет менен күрөшүп атат да. Мынакей карап мына. Ногуну жакында быйыл эл кылды. Кайсы мына кичинекейди арыктыбы? Кичинекей арыкты. Себеби ногу көрүп атасыздар мына. Ногу жери уже түшүп кетти мына. Түштү мына. Чөгүп турду, Ар дайым суу болот экен да бул жерде. Бул ана мен айткам, мына жергиликтүү элгечи. Мына сууну дедим шланги менен алып чыгабыз. Десек 100 шланги кымбатка түштү да. Анан буну анан кийин айла жок ошол жерден анан кийин могу кленка менен алып түшүп эптеп сугарышып атыр да. Себеби мынеке сиңип атыр суучу. Чектирип атат. Кетип атат. Анан кийин ногу үй жараксыз. Ногу үй жараксызга чыккан. Жашып атат да. Тартып анан келет. Чыр азыр ушу баш жагына чыгайлычы. Бул жерден алабыз. Бул бак кимдики? Бул бак ушу жергиликтүү тургундук да. Бул бактар. Алма барбы бул жакта? Бул жакта алма бар. Бул азыр кайнабы да. Кайнабы. Ал жер көлчүп калат экен да ошентип. Бул суу атат да, көрүп. Мындай жерден бизде көп. Тартып алсак, ошол үчүн дрон менен тартып алып коём да. Көрдүңүзбү мына сууну уже? Кыртышты жер. О, кетип атат. Мына. Мына жерден уже түштү. Мына арка теректеп турган жер бак ошол жерден суу өтөт экен да? Суу ошол жерден уже. Азыр каналдан уже колокко жөө бербейт да. Эми десеңиз, булар баягы айтып атпайбы? Буларчы. Биз илгери убакта каналды касканда түбүнө полиэтилен жанагындай пленка таштап өткөнбүз депчи. Эми пленка таштап өтсө, пленкада жарылып жок болду да. Мына көрүп атасызбы мына жердин жарыктарын. Мынакей. Мунун түбү терең турбайбы? Капкараңгы? Мына ушул жерден кетип атпайбы? Маселе ушунда болуп атпайбы? Ушул түбүнөн суу кетти да? Айылды барып ошондо суу каптап атыптыр да? Айыл. Азыр чоң жолдон эле кирип атабыз. Мына жетип калдык. Азыр мына жерде 1, 2, 13, 4 үй жараксыз жерденчи. Ол жерден мына могу жерден уже туалетинен жарып өтүп кеткен мынакай жарчы. Азыр барып көрөлү ошол жакта. Кечеги көйгөй болуп атпайбы? Бул кечеги көйгөй бул ошо жанагы өздөрү эле элдерди эле бир нерсе кылып элди жөнүнө пайдаланып атат да. Себеби булар ошо АУПлар менен, ошо жана суу башкармалыгы менен эле бир ортодо бир кызыкчылык бар. Ошо же суунун талаштыгы, же бир акчанын талаштыгы, бир нерсе да. Себеби элди жөн эле булар алып атпайбы? Бир кызыкчылык да, бир пайдалануу да. Мынакей көйгөйдүн бардыгы мынакей мыяктар жатат. Каяка кетти? Азыр мен сууларды жанагы Коштайлы өкмөтүнө жана Сагын эки АОП. Билет ошо сууну кантип күлүктүү айылда буралып кирип кетип атканчы. Башкаларын да билет. Айттыгы кече билем да. Мына ошо маселе. Монун түбү азыр бүт эле суу турбайбы, кара. Бул жак. Аң. Эрмендин эрип ушуп калып тургу. Бул жакта да барбы, сол жакта? Бул жер көчөт го анда, ылдыйга көздөп агат. Бул кандай өлкөдө, жана Туркияда жер тиреди го. Ошондой болуп бул суу менен ноңгыры. Булга эмне азыр өкмөт чара көрбөйт абы? Мен өзү ошону айтып атпайбы, ошону көтөрүп атпайбы? Мен айттым. Ошо каналдын башындагы көпүр бар да. Мен каналдын башталышы айылга киргендечи. Ошол жерге бир сунуш бердим да. Менен жалпы активисттерчи. Быйыл биз сууну бербейбиз дедик. Мына маселени чечпейинчи. Мына маселени чечпейт. Ушул маселе чечилсечи, сууга тиши да чечилет болчу. Ошо суу жетет ошо түбүнө. Муну кара. Нол линия бул жак уже бөлүнүп кетип атыптыр да, сол жакка көздөп агып. Мында кайдан да толуп турат. Кечине тартсак болот. Карап, оңгара разлом. Үңкүр болуп калыптыр го. Бул суу жетпейт да, конечно. Жөн эле келдир адамга дагы карасаң, каналдан уже уланып турат. Мынакей нормал. Карабызбы? Жарак бар. Сен сулар боюнча терең экен. Мен кечеги айттым. Кечегиде жана суу башкармалыгына жеткирген ислам болчу. 3 метр бар дейт. Bunu buyurma eğitim иш планга киргизебиз.
Эми бул каналдын кызыкчылыгы балким бизге да керектир, бирок кошто айыл өкмөтүнө көбүрөөк керек да. Анан эми биргелик буну оозчу ичиш керек. Буну биргеликте ушу жана өнүктүрүү фондтонбу биргеликте ушуну ишти кылып, ушуну теметтеп өткөрсөк болот да. Негедир аракет кылышпай жатыр, качан ушу өзү түлүктө ак топурактуу жер да. Мынтип топурак менен көтөргөн экен, да? Топурак менен көтөргөн. Бирок кенендиги эмеден алса эле турбайбы? 2, 3, 4, 5, 6, 10 метрдей бар экен да. Ушуну базып кетти, базып. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге бетон куйган беле? Мына ушул жарыктан Ягына куйулбаган экен, тартат да. Биздин талап мына ушул болуп атыр да. Ушундай жасаш керек. Ушундай кылып жасап өткөрөбүз. Ооба да, ушундай жасаш керек. Кеттат. Нар жактан ушулга суу, тола суу кабакпайбы? Ушу суу. Ушу суу ушу кошто айыл өкмөтүнө өтөт. Өтөт. Жерден. Эмегечи, Кербенгечи? Кербенге да ушул жерде. Ушул жерден, Өзбекстангачы? Бүт сууга иштерине мына ушул канал баштап. Өзбекстанга да ушул барабы? Жок, бул Өзбекстанга барбайт. Барбайт. Кошто айыл өкмөтүнө барып аткан суу ушу. Могул жерде замер жогу? Нон атайын мурда жасаган окшойт да ошол жака. Жакшы өзүңүз. Ушундай экен туугандар мына. Ушул жерден сиңип барып айылга кирип аткан турбайбы? Бул канча километр узундугу? Узундугу канча километр? Мен узундугум мына калганда бар эле. Алачып калдым да. Нону ким жасады мына бетонду? Суу башкармалык. Ошол жака, ушул жерден өтүп атат деппи? Башка жагынан тешип чыккан. Ар жерден жамаган турбайбы? Аркы жерде эме бар экен, э? Кара, ушул 10 метр жерден да тешип бараттыр да. Мынакей. Мына могул жана кеткендер да. Могул азыр ушу өтө коркунучта. Азыр ушул бир жерде эле алып кирип кетмей эле. Планда. Ну, сол жакта. Чогуптурда чокконун билип атпайбы жерин чокконучу. Көрүнүп турат. Анан мындай дегенбиз, мына толтура, алдын аркы 100 метр нал жака барсак деле чыгат. Дагы барбы? Бар. Жактан деле чыгат. Канал бойлосок толтура бул. Нол. Карапта бүт эле. Кеткен да. Айыл түшүп эле захват алып кирип кетип атат. Нол арык. Бул арык эмес, бул деле ошо жарып кетип кеткен. Нол жарып кетип кеткен жерби? Бул дагы жарып кетип кеткен. Өзгөчө мына толо суу толо акканда кирип кетет экен да? Жок, бул маселе мындай болуп атат да. Кече жанагы кошто айыл өкмөтүндө жанагы алып айттыбы Сагыкке. Мен но маселени көтөргөндү мен билем деди. Көрдүңүзбү? Суу буралып келип кетип атат. Суу ичинен буралып келип атат. Бул мындай маселе ошол жерде толтура. Топурактын учу көрүнүп турат го. Ошол жерлерде суу буралып тартып жүрөт экен. Бул Падышатага бараткан жер, э? Жок, бул ошол. Бул жак Сарычелекке кетет бул. Сарычелекке? Бул канал мындайынан барып туруп, мына Падышата эмне болду да? Бул жакта Падышата. Ушундайынан айланып келет да. Ошол сары топуракка барып анан келеби, э? Ошактан келет, тумшук ошол жерден. Ушундайынан келип анан коштоого өтүп келет, түп-түз боюнча. Мына канча көп суу батат дедиң? Буга канча көп суу батканын жок. Бул айыл нондон ичет. Азыркы мен көрсөткөн жер ушундан кирип барат да. Жанагы. Кеше бүгүн жакшы жамгыр жаады. Мону жыл сайын негизи канал тазаланып турабы? Канал ушу бир келет да камыш баскан жерлер ушу кирпичти алып атабы ошондой жерлерчи. А так мындай жанагы жок. Бул каналды дагы кең жасап, дагы кеңеш керек экен, аркы бетке анан бетон куюп чыгыш керек экен. Кең жасаардан мурунчу муну азыр кирип аткан сууларды токтотуш керек. Жок, негизи айтам да. Азырчы. Негизи айтам. Сууну көбүрөөк кылыш үчүн жетпей атпайбы бөлгөнгө? Ого суу толага турган болсо жетерлик суу барат дечи. Канча куб болот толагса? Мындайда бир эле мисал айтайын, но каналды точно канча куб батканын билбейм. Бирок айттым го жана башында. Канча куб баткан учурда да ошончо кубту булар максатына жеткирип албайт. Жеткизе албайт да, оны сүйүп кетсе. Потеря калып кетет. Мына дарбазалардын баары түшүп турат. Дарбазалардын баардыгы айтып атпайбы? Дарбазалардын баары 0 болгон учурда дагы буларга 1 куб сууну кое берсе, 1 куб суу жетпейт. 200 экен. 200 литрге, 264 литр барды кече. Жетпейт. Себеби маселе көп. Азыр мына Кербендеги бүт дарбазалар жабык болуп кечегиде 4 күнчө 5 күн лайга да суу беришпеди. Мына жабык.
лайгада суу таппады элдерчи. Кошто алып өтүп кетти да. Айтып атпайбызбы, потеря болуп атат. Балким мен айылымда болушу мүмкүн, бирок мен айылымда гана мындай жарыктар бар. Наркы Крупскаяда билбейм. Анан бул жактарда билем, бирок мына ушул айыл көрүп атасызбы, ак топурак уже кетти. Мына суу буралган жерлер көп. Айтып атпаймынбы, буну кеңейтпесин макул. Биздин талап айылдын талабы жөн гана. Бетондоп берсин. Ушинтип бетонду өткөрүп берсин. Канча эме километр дедиң жалпы? Жалпы мен азыр алып чыкпапмын да, эсимде жок. Мен былтыр ченеп кагаз түрүндө Мынага канча акча кетти ушулга, мына куйганга? Мына билбейм. Канча акча кеткен. Буну ошо өстөрү келип, качан алып кеткен учурда дагы анан келип куйушпайт. Тендер кылбай эле жөн эле калышты да. Жакшы. Ушуга да тендер уюштуруп. Карабайсыз эми, бул жарыктар эми каяктан пайда болушу мүмкүн? Ушул жерден да, башка жактан келбейт да. Эч жактан келбейт. Только ушу суу. Ооба. Кербенге кайсы жерден бурулат? Ошо тоонун астынан Азыр ушул бойдон түз кетет бу. Түп түз кетет да. Жана мунун башын тарттык эле биз жанагы. Замерлер бар экен. Ушул бойдон түз кетет. Болгону мындай. Азыр буну маселени көтөрүп чыктың, бул мындай, тигиндей деп туруп жаман көрүшү мүмкүн, бирок жок, туура эле маселе. Буну мисалга бу иштен анан мындай кысым бул маселе жок. Ооба. Болгон эртең келечек үчүн. Келечек үчүн ушул нерсени көтөрүп чыкпасаң, атак сен жакшы, мен жаман деп. Жок, бул чече турган маселе, чечиш керек бул. Эми мо үйлөр тартайлычы барып, кандай экен? Үйлөрдү көрөлү. Айылы 4000 адам, а? Анан дагы бир маселе, таза сууну ушул каналдан ичет. Мындан ичеби? Ушундан ичет. Буну кайсы жерден тазалашат? Буну тазалай турган 2 резервуарыбыз бар. Аяктачы, эми ал резервуарды көрсөңөр, аттың ушул жерден суу ичесиңер деп. Биз кышын жайын ушул калп таза суу ичпей, ушул каналдан ичебиз да. Ушул каналдан ичебиз, Полиновда. Ар ким ар нерсе ыргытышы мүмкүн да. Иттин өлүгү чыгат, мышыктын өлүгү чыгат. Мынакей былтыр быйыл кайсы айда? Декабрь айында бир иттин өлүгүн сүрүп чыкпадык го. Жанагы келип туруп дарбазага капталып калыптыр. Ал мустун түйүнү алып өттүр да. Аркы мөңгүдөн тарттырып келген андай долбоор болбоду? Долбоор болду, проекттер болду мынакей. Буга чейин проекттер болду, бирок ал проекттердин бирөө дагы ишке натыйжа берди. Скважинач? Скважинабыз бар, бирок скважинадан тузсуу бир шоор чыгып атты да. Анда тереңирээк кылыш керек да. Бар, илгерки болгон да. Канча метр скважина? Илгери болуп калган бул. Билбейсиңер тереңдигин? Быйыл өзүм келгенимде оңдоп түзөө иштерин кылып, кышында чыгардым. Канча метрден билбейсиң? Себеби биз моусу Нанайдан өтүп атпайбы? Өзбекстандан өтөт да. Ооба. Анан былтыр суу тоңуп калып, Нанайга Өзбекстанга кире албай койбодук кышында. Кышында байкуш ушу эл, күлүктүү айылы. Музду эритип, карды эритип ичти. 14-15 күн. Себеби эмнеге? Себеби качан Өзбекстандын ичинде музду өзбектер өздөрү чабып, өздөрү сакалап сууну өткөрүп биз күттүк. Себеби бизди аралаштырган жок айкачы. Анан ушундай маселе бар. Анан таза суу ушу бүткүл дүйнөлүк банк мененби ишке ашканы бар. Ал деле айыл айланып кирген. Бирок ногу биз турган күлүктүү айылы деңиз деңгээлинен 1200 метр бийиктикте турат. Почти тарчылык менен бирдей. Сиздер чыкканда дөңгө чыктыңыздар, чокуу ушул жер. Абабыз да болот. Анан буну жанагы таза сууну тартып келгенде ушул нерсени эске алышпаган да. Дөңгө суу тебери теппейт кылчы. Анан ошол бойдон бизде самочок менен урган экен да. Айланып кирген. Бирок бир капля суу ичпейбиз таза суу боюнча. Ичкенибиз дал ушул суу. Ушул суу. Бир эле скважина барбы бир айылга? Бир айылга. Иштебейт ал да. Ал деле иштейт. Иштетип койгонбуз. Бирок суусу начар. Туз. Анда тереңирээк казыш керек экен да. 100-150 метр. Ушунда мал келген анан чыгардым да. Оңдоп түзөө иштерин кылчы. Ал анчадан бери иштебейт эле. Туздуу суу бир 10-15 метр, 7-8 метрден деле чыгат да. 2-3 метрден деле. Көрдүңүзбү? Ооба. Бакалар басып калыптыр да. Бул уже бардык адам эле билет болчу, уже чөккөнгө келип калыптыр бул жерде. Айылы 4000 адам, 700 түтүн. Таза сууга муктаж. Анан мына айылындагы жерлер мына жарылып. Көрдүңүздөрбү? Көтөнтүп жарылып. Мына жакында пайда болду жак. Жаратса, чекти бот. Бул жерге лоток жасашыптыр, а? Муну ким жасаган? Бул лоток ким келди? Бул да жарылып кеткен турбу? Кайсы колу? Мындай.
Жанагы таза суу боюнчачы 15 информация мага бөлөкчө. Башына чыгып болот. Кана. Сизге кандай? Сизге бир информация берип коюңчу маалымат. Но жарылуу боюнча кел. Жер жарылуу боюнча. Бирек болсуз. Өзүңүз үчүн. Келечек үчүн. Жакында чөгүп кетебиз. Кел. Бала эле басайымчы кайда да жүрүңүз эже. Кана Шаке. Булар не төгүлүп атат? Шаке кел. Алмалар жакшы. Но жарылуу боюнча сүйлөп бериңчи. Но жер жарылуу боюнча. Каналды цементте өтүш керек. Маселе. Но жерлер жарылуу кандай кыйнап атат? Ассалам алейкум, кандайсыңар? Эме, Айбек Саипов каналына. Мен намаз окуп. Шу сүйлөп берсеңиз. Мен эч сөзгө жокмун. Намаз окубайт. Өзүңүз билгенди айта бериң. Болгон нерсени. Жок, болгон сүйлөгөндөр такалып бакалып. Кандай болду? Эмне болуп жарылып атат? Үйүңүзгө кирип ата кирбей атабы? Дарага ошактан суу быйылдан баштап чөктү да шөрлөрчү. Чөгүп, бияка суу кетпей калды. Ушу көл болуп баштады. Анан ар жактан өзүнчө бир эмне алып келдик. Арык казып. Ал дагы убактылуу болуп турат азыр. Анан эми турба жаткызсак, эмне кылсак деп сууду алып өтүш кыйын болуп атат. Бул тарапка бияка. Үйүңүздү көрсөтүңүзчү, жанагы жарака суу баскан жерлерде. Жаракта түйүн бар да, ошол жерден кеткен да. Жарака. Эми трамбовка бүттү. Азыр эмнеде арыкта айтканда, огородто бар. Нол жерден жарака кеткен, а? Жерден өткөн да. Огородто бар. Бир баш жака кеткен. Бир башын менен кетип, асфальт жолдон өтүп кеткен да. Жарака бар. Асфальтты да бир көрүп койла. Асфальт базан кезде мындай болгон жер бар го. Айттым огород үстүнөн жерде. Жерден кеткен. Нелер чөккөн. Мол чукур жер экен. Сен кирет да мына. Кана. Жарак бар. Мына. Тупак таштап турабыз мына. Яктан чага жарып кетти. Түйү бош деген. Биз тупак таштап коебуз. Жаңы жылдарда чөгөбүз. Кирип атабы. Чакта кетти. 1, 2, 3, ушул жарык ушундайдан кеткен капталдап. Алып тарсак болот. Бирок ал эң главный бул новый асфальтка кетсе, ал мен новый асфальтка новый трасса менен же айга жакында уже. Айга жакында, айдын ортосуна кирип калган нерселер көрсөтүп туруш. Бул жерден биз товарларды топпайбыз. Ушул жерде болчу туалет, Бул беркигине өтүп султуп кетип кирип кетип тургула, түбү кадимкидей. Атайын жасап койгондой болуп кирип кетти. Мынал жерлерби? Чөгүп кетти. Жакында булар сырттан музыка таштай берет да. Канаки? Азыр ушумен асфальтка чыгып барсак болот. Айтып бардыр. Эме, акимчилик, айыл өкмөт кандай эмелерди көрүп атышат? Иш аракеттер барбы? Бетон куябыз деп атышабы? Иш аракет жок. Канча жылдан бери ушундай? Бул эми көрүп атасыз, эскизин да жаңысында көрүп атасыз. Эми бул канал ушу өткөндөн бери ушу маселе да. Анда бул убакка чейин чечилбеген. Башка жактардан үстүнөн сел жүрсө, бул айылдан түйүнөн сел жүрүп атат да. Завулдап согуп атат. Буга жанагы кыргыз айткан ооз жаман ыйлаган көз жаман болуп, айткандын жаман көрбөш керек. Мындай эле чыгып кетелби? Эртең күндө башкалар открытый болуп үстүнөн агып атса, бул түйүнөн агып атат да. Айыл. Жакын чөккөнгө эле агып атат да, мында завулдап жатат. Суч. Суулар өтө берсе, нар болуп барат турбу. Биз асфальтка чыктык, караван жак. Анан бул Күлүктү айылы. Фундаменттер көрсөтүп жаргында. Мына фундамент жарылып тур ошол жерде, да? Күлүктү айылында. Мына ушул борбор трассасы болуп. Каркелек өтөт.
Ешқаса бұл да ең негізгі трасса болып. Каналды баштап көрдіңіз да? Кәсіпкер ушул жерден өтіп жатыр. Жарықтарчы. Демек бұл арда кетіп отыр да. Келіп кетіп отыр. Айтып отпаймын, елдерік үстінен селгет болса, бұл айылға түйінен алып кетіп отыр. Бұл тұрып кейін чоң көчкө болушу мүмкін да. Тұрып үйлер құлап кетиши мүмкін. Ушул көйгөйдү карап берсиңер. Мындан толтура. Бұл айылды айланган толтура да. Түйүнө суу көлчүй берсе, жанагы Россияда болуп атат го, туруп эле шарлар жанагы газды алып коюп түбүндө, нефтини алып коюп, жердин астына кирип кетип атат го. Ошондой да. Ошондой. Каналдын суун эле чебесиң ака. Ушул суу азыркы биз көргөн. Тунук эмес го, күрөң. Дал ушуну чебес. Тунук эмес. Черектин ичине койсоң кадимкидей эле. А кебектер. Майлуу эмне? Кебектердин ичиненчи. Жандыкай тышкандар чыгат. Прям крандар. Прямо чыгат. Желдеген учурда деле атып чыгат, мына жака чыккан. Ушул суулар кадимкидей эле сонун түсүн карагыла. Ушул жанадан. Не майлуу бул? Могун сиз бунучу? Буга чейинки мен жанагы текшерүүчү адамдарды чакырып келип, бул суудан ичишпей койду. Жок, мына майлуу эмне мындай майлуу суу? Ысыктын күнүндө айланып келип, кадимкидей коюлуп май болуп калды. Кадимкидей эле, но кадимкидей челеге болсо, вообще не то суда будет. Кызык суу экен, майлуу суу экен. Дамын көрөлчү. Кадимкидей топурактанданат. Эме го, суу кадимкидей топурактанданат го. Мындай жамгырдын суусуна окшоп. Жарыктын тургуну болосуз да? Иче турган сууңар боюнча, анан канал боюнча эл арзандатат да. Ушул боюнча оюңуз. Сынык жарак. Таза суу жок болот, жетпейт. Жетпейби? Өзүчө таза сууда иштебиз. Иштедиңизби? Азыр мен сууңарды мындай ичип көрдүм да, топурактанданат го, жана жамгыр дамданат го. Азыр жамгыр каналдан келет да. Эч кандай фильтр болбой келет турбайбы? Жок. Бир жерге отстойник бар да? Отстойник бар. Бар, бирок жакшы тазаланбайт окшойт да? Дамына караганда. Макина тазалан. Мындай да азыр мына Коштөбөгө эмнеден канал өткөн да? Канал өткөн. Бул канал ак тупурак, мына каналдын чекесичи, ак тупурак. Анан оногу жерди нардыкы ортор жеринин камыш баскан жер. Ал камыш баскан жерден эмне кылып туруп азыр мына биздин үлүш жерлерибиз бар. Сенбесеңер барып көрсөңөр болот. Көрдүк, тартып келдик. Үлүш жерлерди бүтүн жаракы болуп азыр мына жерлерибиз бурак болуп атыр. Анан мына жерде менин 12 сөйдүк огородум бар. Огородду эми толтуруп атам. Сенбесеңер барып көрсөңөр болот. Огородум жарылып кеткен. Азыр чоң там салайын десең коркосуң. Азыр ошо эч ким жашабай турат. Азыр мына Высоковолттун өткөн ат турган жерден жарака бар. А экен мен жылыга мусор жак коңшуларга апарып төктүрүп толтурамын. Ошон үчүн ошо мына каналды мүмкүн болушунча цементтеш керек да. Ошо анча-мынча жерин цементтеген, бир жыл алып алып кеткен. А эти цементтеп койгон мындай. Эми калган жерин дагы ошондой жерлерди цементтесе, Коштөбөгө мүмкүн болушунча тезирээк барат. Азыр булар айтканы менен он жерде жарака болуп, жаракадан сырыгып атыр да. Мына мен огородумду сугара албайм, мисалы үчүн. О жерден жаракадан өткүзө албайм. А жерден сууду алып өтөйүн десем, огородумду алып өтөйүн десем, оноголор ыйлайт, азыр жерин үлүшүп барлар. Мен жерин бурак кылдың дейт. Бербейт. Анан эптеп-септеп бул жактагылар эптеп-септеп пленка менен өткүзүштү. Эми айерден биз турба менен өткүзөлү десек, ага канча миң сомдук турба кетет. Азыр почти 1000 метр да, 1000 метрге аз биз ой турба же пластмассовый турба өткүзөлү десек, ага каражатыбыз жетишпейт. Пакет турган жерде көрдүк. Каражатыбыз жетишпейт. Анан мына ичкен сууду көрүп атырмын. Мына лайка, жамгыр жагында. Лайка майлуу да турбайбы? Аз колу май болуп калды. Ошончо себеп турбайсызбы? Каналдан таза суу дей берет. Таза сууду кокуп өткүзүп койдук дей берет. Алы таза суунун эмне ичелекпиз алы. Мына менде таза суу жок. Бир чыкса чыгат, чыкпаса жок. Кышта көрөсүң, кышта келбептиң да, кышта келгенде малдары суу ичпейт. Каравандан ташып севон успеніп жакшы успеніп калктан мына жака суу чыгарып коюп сай жака. Мындай. Дол каналдан өтпөй калабызбы? Бул токтойт бул. Сентябрдан баштап, октябрдан баштап токтойт бул. Октябрда бул. Таза сууда токтоп калат. Таза суу жок. Таза суу жок. Нол сууда токтоп калат. Кана таза. Ушулда токтоп калабы. Нанайдан өтөт. Через Өзбекстан. Ичкени такыр суу болбойт экен да. Через Өзбекстан. Мына кышта, быйыл кышта жаман азап тартты. Малына эмес, ичкенге суу жок. Жакшы мына Успеневканы 5 километр, 6 километр. Но алар таза суу чыгарып, мындай
Жолдун бияк бетине чыгарып Суну кандай водовоз менен ташып ичесиңерби? Кудук барбы? Машиналар менен ташыйбыз. Кудук жокпу? Кудук каякта? Кудук эми анча-мынчалары жанагы кылып алганда, хавыз алгандар, алар машина менен алып келип толтуруп алат. А бизге окшогондор хавызыбыз жоктор, ошол жака барып, мисалы үчүн могу Мики кетип аткан болсо, айтам, мен 2 канистрме толтура кел дейм, ошол жактан барып толтуруп келем. Ошондой. Кышта кыйын болот. Кышта быйыл основной быйыл кышта кыйын болду. Мына түрк мүнөзү келген. Анан жерден казып өткөн. Аны иштеп билбейбиз. Бул мына жактан таза суу чыгарабыз деп өзү проект боюнча нар жакта экен, биякты казып алып 12 кайра көмүп, эми о жактан алып өтөп таза суу эми жок. Мына ишемизде барына консулун карагыла таза суу улаган дейт, али чыкпайт. Алар оны ишеден ташып ичет. Ушо улаганы мененчи, а жерде караван барат экен, Актөө айыл өкмөтүнө барат экен. О жетпейт экен да ал суу. Аяктан тазартып улаганы менен эми өчүртмен дейт. Бизге качан өчүртөт билбеймин. Акча бөлүнгөн эмес таза сууга бул жака. Акча бөлүнүп аш болуп кеткен ана. Бөлүнүп атпайбы? Ногу бөлүнгөн өзү почтадан суу тартылган да негизи. Ошой болчу. Почтадан суу тартылган таза сууга деп караван, эми Аксыра өнүндө караван Кербен айыл карайбыз да. Кербен шаарына карайбыз да. Барашыкчы. Кербен шаарына карайбыз, мындай тартып келгенде сууду Кербен шаарына суудун баары өтүп кеткен да. Анан Барашыкке өткүчтүк болбогон эле турбаны улагандагы илгерки түрктөрдүн жанагы улап койгон эски турбасыначы. Бизге суу келбейт да. Аны текшерген адам деле жок да. Өзү мэрибиз деле ошону ишти кылган да. Өзүңөр кайрылдыңарбы? Кайрылып азыр элдер жанагы суу ичкизем келбей калды. Суу ичкиси келбей калды. 3 жол бирек бул Барашыккечи. Чындыгын айтканда 3 жол, чындыгы. Биринчиде түрк. Экинчиде ногу сууду алып койгон буну. Каналда улап койгон, эмне деп коет? Самото кылып койгон болот. Буну суудучу. Самото. Анан ошону таза сууду алып келесиз деп почтадан улап келген. Биз деле тартып берсемизин ошо жака барган эле. Мына жакта. Быйыл мына бүтүн жана иттин өлүгү, башка өлүк ит жаткандарды көрсөтө берип, ошол жактарга тартырсаң дагы Доолбектен эле сүзө берди дебейт. Азыр аркы айылга да жетип барышыңыз керек, караңгыргече. Ошондой да. Айтсам жанагы айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Азыр биз айтсак, эртең келет да, сен эмне айттың дейт. Анан кийин көбү качат анан айтыштан, бетке айтыштан. Айтыш керек, коркпой. Айтпасаң анан маселе чечилбейт. Анан кийин айтып койсоң анан силер келесиңер да анан коркута баштайсыңар. Биз эмне коркутабыз? Биз сизди наоборот жардам берейин деп келип атпаймынбы? Блогердер келебиз дешти, блогердер келебиз дешти, сууду тарткан жанагы кылгандачы, кече келбей калгандачы. Бул сууланган өзү. Келбейт да? Эртең каналдан улап тур да. Азыр ошол жерге барып келеличи, жана сен айткан жерге. Азыр сууну алып кирейин деп атам. Эже, мына сууну мисалга күндө эле аласыңарбы? Күндө алабыз. Суу бозго. Түбү көрүнбөйт. Эмне кылабыз? Пешенеге жаскан ушул экен деп ичип турук. Түбү көрүнбөйт. Мен ичип көрсөм топурактан. Ошондой, мында дагы кандай немелердин жандыктардын өлүктөрү. Мына караң, майлуу да сууңар азыр. Айна жок. Ичебиз, анан аңкап-чаңкап отургандан көрө өлүп калбайлы деп отуруп. Кайнатып ичип атасыңарбы? Кайнатканда кайнатабыз, мындай ичкенде жөнүн ичебиз. Мемечи ден соолуктар кандай болот адамдардын? Ден соолукка балдарда өтө мындай ичиндеги, ичеги оорулар бар. Ичеги оору курттар ошолор көп да. Ошол таза сууга биз өмүр бою жарыбай токшойбуз да, биздин айылчы. Таза суу дегендин атын эле коебуз, а так өзүн практикада көрө элекпиз. Вообще. Эми кандай немелерге, соц тармактарга чыктыгы, иттин өлүгүн аралашкан суунда ичип жүрө бериппиз го. Таза суунун шлангын көрдүңүз да, туурабы? Ошо да шланг. Ошонун видеосу барбы? Иттин өлүгү чыккан? Бар эле. Бар эле, Facebook'та бар эле да. Анан таза сууга неме 23-жылы уже ишке кирет деген эле. 23-жыл уже бүтүп кетип атпайбы, дали суу жок. Просто эле бу жерде неме да? Мафия болуп эле лишь көмүп койду. Значит, ишке кирет ал Кудай. Чүрөөнө башын бир көрүп келели тесте сонда. Кайсы кылымда ишке кирет? Болду, эже. Колун ачтым да. Мына столбаларды койдурдуңбу? Жан койдум. 1962-жылы койгон столбаларды. Алар могу жолдун неринде эле. Жолдун неринде эле. Узкий жол эле. Узкий жол. Кеңейттиң. Оларды киргизип мынакей. Бустурупчу. Мына оларды киргизип ордуна. Оларды тыкыпчы. Столбаларды башынан өзүнүн ордуна киргизип, башынан ачтым, ана көрсөтүп көчө кең болду. Могу шагал да жок эле. Шагал да жок. Могу шагалды азыр салдырып 58 лей шагал чыккан. 58. Буну эми мэрия каржылап берди, бирок салдырып, муну көйттү ачырып, көчөнү кеңейтип, жанагы мындай көчөдөн көбүн ачтым.
Айлансак көп. Азаматсың. Ошентип элге кызмат кыла бериш керек. Айдай беребиз. Мына эмне арык? Бул арык суу кетет да. Эми суу. Кайсы жактан келет бул? Бул каналдан келет. Мына канал көрдүңүзбү эми? Жана биз чыккан каналдын башынан эмне? Ушул жерденби? Биз ушул жерден цементтедик, анан айылдан чыгарыш керек да. Азга кайдан? Болду, ушундай токтотосуң. Ушул канал. Ушул каналдан кошто айлык өтүп, Кербен ушундан кетет, суунун башылышы. Жана иче турган суучу? Иче турган суу. Бул жерде эчтеке жок го, ачысыны? Ачысыны баштаган. Ачык жер. Айыл ушул жерден суу Мына ачысыны? Былтыр мустун түбүндө мерия. Ит өлүп калды. Ит ушул жерде каңсып кеткен. Анан тартып алдык мынакей. Сууну бул киребиз, мынакей. Жерге любой байдалакеттин баары чыгып турат. Ити барбы, мышыгы барбы. Ушул ачык каналдан целый бардык айыл 4000 адам ушул жерден суу ичет. Таза суу жок. Мына эмне эмелер? Бул ушунун жанагы задвижкасы. Задвижкасы. Ушунун эле. Ушунан азыр астынан суу өтүп баратат да? Ал ушун суу кетип жатат. Ал кайрыгы жанагы резервуар болсун. Ахвалы бар экен. Анан кантип жаш балдар оорубай коет? Элбетчи. Ушундай ушул жол менен бойлоп барсак, айылды айланып чыгып кетебиз да. Биздин максат, мына айылдын жалпы тилеги ушул каналды ушул жерден баштап, ушул айылдын чыгып беришине чейин цементти өтүш. Цементти өтүп жакында күлүктүү айыл чөгүп кетет. Жана жаракалар мененчи. Ушуну бойлоп барсак, жарака деген көп. Ар бир жерден ошондой жарака менен айылга кирип кеткен жаракалар көп. Бул каяктан келет ат суунун башы? Суунун башы ушу Пачатадан. Пачатадан. Чоң каналдан. Актөө. Бул ушул Нанайдан чыгып келген суу. Нанайдан чыгып келген суу ушул. Мына Көксай тоосубу? Бул Аксай? Ушул резервуар. Ачысынойду айнегин быйыл салдырдым. Айнеги сынып. Мынакей пластик кылып жакында. Мынакей сыныптан жатат. Кулпу бар жокпу? Бул култанбайбы? Диверсия кылса болот экен да. Ойбу. Көп көрөң го. Ушул жерден целый айыл ушул жерден суу ичет. Чоң деген айыл. Айыл өкмөтү эмнени карап атат? Ушул ичет. Мына сетка ушул. Мына ушул сетка. Ушул резервуар бүттү. Буга чейин мындай эле, мен быйыл алмаштым да. Айнеги. Ушуга. Эски айнеги. Пластикечи. Ага чейин ачык турган айнеги да. Андан башка айнеги да ачык турган, ушул да кетет. Десе. Ушул таза суу биз үчүн. Таза суу. Ушул. Не деген бул? Заңдаган таракан да жүрөт. Бул жерден жанагы бизди сууну караган балабыз ар нерсени алып турат. Ичинен. Муну акимчилик билет. Бунун бардыгы билет. Бул губернаторга билет. Ого. Так муну азыр санэпидстанция көстү жумойлоп отур да. Санэпидстанция эгер чыныгы ишке келсе, бул айылга грамм эмес, бул капляда суу бербеш. Ахвал жакшы эмес. Иттин өлүмүн чыгарбадыкпы? Мен анындагы сүдүрө адам ала албай ат менен тартырбадыкпы? Чоң ит экен, келтеген өзү дагы. Жүндөрү да уже түлөп түшүп калды, баягы шишит да. Уже түшүп калды. Туугандар, мына резервуарды көрдүңөрбү ушундай? 21-кылымда жашап атабыз. Анан ушундай резервуар. 4000 адам ичкен суу. Чоң айыл да. Бул деген сөз санэпидстанция, мэрия, айыл өкмөт, губернатор, аким 0 деген сөз болуп калат экен да. Эми иш кылбай атат дегенден алыспын. Башка жакта иш кылып атат, бирок бул суу бул өмүрдүн булагы да. Азыркы ачыстойду кимди алып келдим дедиң ушул жерге? Бизде шаар мэри, аким, губернаторга чейин жетти. Маселечи ооба. Анан качан кайрылдың эле, кайсыл убакта? Апрелде кайрылдым ошо. Быйыл, Быйыл апрелде келдим. Жолугуш ошондой болчу. Канча ай өттү ошондо? Андан бери май, июнь, июль. Эми документ бүтүрүп келди атпайбы? Эмнени документ? Борч, таза суунучу биз эми тартырып. Алар бүтүрүп келди атабы? Бүтүрүп келишинен бизге өздөрү суркап келип жасашат каражат керек да бизгечи. Ошого
Мына туугандар. Чыныгы элдин улу, анан элге кызмат кылган өкмөттүн кайдыгерлиги да булчу. Түнү менен чуркап келип бүтүрүш керек. Эгер өздөрү ушул сууну иче турган болсо, бүтүрүп коймок да мунучу. Бир саатта жасап койсо керек эле. Чындап эгерде үйүлүп келсе, техниканын баарын алып келсе. Айылыңарды азыр мен очистойду көрдүм да. Акыбалына мышык ыйлайт дегендей. Аябай кир турбайбы? Ошол боюнча бир экөөс. Айылда таза суу чыкпайт bizler. Бирок Элдин күрпүскеликтердин мышык өлгөн, ит өлгөн сууларын ичебиз. Ошол жерде машина жуат бардыгын. Ылайка суу ичебиз. Бизге чейинки айылдар, жана мен сууну ичип алып, азырга чейин оозум кургап атат. Жана топурактын мындай сезими. Анан дагы кандай маселе? Бизде мисалы таза суу чыгат деп турбалар көмүлгөн. Ал таза суу жок. Чыкпайт суу күнгө чейин. Ошол эле каналдын эле суун ичебиз суу күнгө чейин. Анын биздин кетирген турбалардын акчаларын ким төлөп берет? Кимдер кылды эле аны? Аны ошо таза суу кылабыз дешип кылган да. Ооз кылды беле? Ооз кылган. Түрктөр менен. Бир экөөс сөз. Суу боюнча, таза суу боюнча. Таза суу боюнча бизде таза суу жок. В общем, таза суу деген эле жазуу бар да. Очистойдун барып көрдүңөрбү акыбалын ичин? Тазалаганбыз биз. Тазалагансыңар. Тазалап турабыз. Кийинки акыбалы. Лайка го. Ооба, тазалагандан кийин. Таракандар жүрөт ичинде. Буга чейин канча компаниялар келип таза суу чыгарып беребиз, кокуй деп. Турбадын ушу айылдын башына чейин алып келип суу чыгарыша албай. Канча жылдан бери аракет ушул? 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери демек өкмөт иштебейттир да. 3 долбар келген тура. Бул 3-жүзү да болбоду. Ал акча бөлүнүп, акча жоголуп кетти. Акча бүтүлдү эми 10-20 анакей 20. Жөн эле турбалар. Мына балдарга ушул сууну ичип атышат да бары, орбой атышабы? Же кайнатып берип атасыңар? 3 баланы жөнөттүк былтыр. Больницага? Бор кеселенче. О, Новосибирь, Москва ишилсе дарылап келди. Инфекционный. 3 баланы. Өз айыл акча чогултуп, жастагы видеону эле берип койсоң каналдагыларды. Орточулукта анан алар дарыланып келди. Бирок келгенден кийин шок болот. Инфекционный оору көп айылда. Билмеген мен көп айтпайт дагы билдирбей жатырып да. Жанагы айылдаш тууган деп эле унчукпай. Ооба, мен тууганым эле, аны тууган эле. Кой деп. Канча акча эле жердин түбүндө жатыр да азыр. Миллиардтан акча турба келип турба жерге көмүлүп, результат жок. Ушуменче жөн да ана. Оксу таза суу эмес, каналдагы суу да чыкпайт да буга. Бирок турба көмүлгөн. Биздин буга чейин эски линиябыздан суу чыгып жүргөн, мисалы менин үйүмөн, лично. Бияктан таза суу чыгарабыз деп туруп, ар жерлерин кескен. Кайра ошо кескенден кийин кайра өзүбүздүн эски линиябыз иштеп. Ал каяктан келген ал эски линия? Эски линия ушу каналдан келген. Ал кайра ушу каналдан. Ошо жаңы турбага суу чыгарабыз дешип, жаңы турбаны улайбыз дешип улашкан. Эски мындайча айтканда жаңы турбада дагы суу жок, эски турбада да суу жок да. Мурдагы элдин начар суу да келбейт атасы. Ооба, мурда эл ичип турган эски турбада суу ичип турганбыз. Эл анан таза суу чыгарып беребиз, минтип беребиз деп эски линиялар бүт кыркышкан. Кыркышып бири-бирине улашып, азыр же жаңы линияда суу жок, же эски линияда суу жок. Талкарды билбейм мен, тын алмаз кайсы линиядан алат, алар 20 Ишти кыл. Биздин үстүбүздө таза суу келген да. Неге жетпей атат десең, бизде Пачатада бар дейт. Пачатада канча түтүн бар десең, айтчы десең 255 адам бар экен. 255 биздин айыл менен тең болот атпайбы? Аларга же учетчик коюш керек. Жалар жабыш керек. Учетчик жок экен аларда. Бизге мен айтып атпаймынбы? Бизде бар. Бардыгына балдар айтканда бардык жатып атпайбы? Мына миллион сомдук жатып атпайбы тургуларчы? 4 саат суу бер деп сурандым мен. Кечээ акыркы сессияда 4 саат суу бер, таза суу. Жок дегенде бир күн бер. Десең жеткизе албай атасыз дейт. Жеткизиш үчүн ошону жабыш керек биринчи башынан. Маселе көп да. Жок, кечээ мен мисалы эжеме ишени өрсү калдым дегендей эле болду. Башка айылга барып кечээ мисалы көпчүлүк барып насос коюп келдим. Насос койсом айтат да, ошолор таза суу менен иштегендер. Таза суу ичет мисалы көпчүлүк караван. Ал айтат, биз барып биякта жапсак дейт. Көпчүлүк биягына жарымына чыкпай калып атат Актөбөгө. Актөбөнүн өстөр айылдыктары бири-бири мушташып атат. Барып кранды бирөө биягын ачып, бирөө жагын жабат, бирөө бул жагын жабат. Эртең мындай кылайлы, барып мэрге барайлы анда эртең дагы бир кеттик анда. Жолдордон жанатан бери келатам.
Нону карагыла. Раз нонду бетонду жолду тештиңби, дароо артынан асфальт куюп кетиш керек. Кече да келген да. Анан нону карагыла. Эми бүт эле ушундай да, дөңгөлөгүң жарып аласың да. Бул жолдон кечеде өткөм. Мына жанагы биздин курулган жолдор гарантия жок эч кандай, куруп кеткен адамдар. Кытайда мисалга ушул жолдорду курганда 40 жыл, 50 жыл гарантия алышат экен. А биздикилер 1 жылга жетпей эле бузула баштайт. Анан мондай яма жумуштары болот. Бул да сапатсыз. Суу эле мондай яманын үстүнө мисалга асфальт куюп коюшат да. Бул ошол эле азыр биз чыккан айылдын жолу. Сары Шелекке бараткан туристтик жол. Жана күлүктүү айыл боюнча, таза суу боюнча мына Кербен шаарынын мэриясына келдик. Азыр ушул боюнча бир-эки суроолорду беребиз. Кербен шаарынын мэриясы. Кербен шаарынын мэри Зиядинов Эрнис. Кайсыл убакта тоттан бери болду бул? Жаңы эле болдубу? Бул кишиге кайрылдың беле, кайрылбадың? Суу боюнча. Билеби? Ким бул журналист? Assalamu alaikum. Biz eldik Gözömel'de участвовал, Айбек Саиф, анан эркин блогер, журналист. Азыр бул жигиттин кайрылуусу боюнча жана Күлүктөө айылында таза суу маселеси боюнча. Ал жерде суу өтө мындай барып көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Көргөнсүзбү? Каналдан эле элдер суу ичет экен да. Анын очистной сооружениясы да өтө начар экен. Коопсуздукка да жооп бербейт экен. Мындай кулпу да жакшы эмес экен. Бул киши өзү терезе койгон экен ал жерге. Сетканы эле тосуп коюптур да. Муну да жөн көрбөй, ар жакта жана жарака каналдан келаткан жана жарака боюнча чакырган да. Анан кошумча иретинде ал жакка барсак, ушул таза суу маселеси да бар экен. Сууну карасам аябай майлуу. Анан башын барып көрөйүн десем, мындай эл ичпей турган суу да. Алып ичип көрдүм, мындай кум сыяктуу да, мындай май сыяктуу технический суу. Анан башына карасак так эле бул өтө кир суу экен да. Анан былтыр дагы 3 бала катуу ооруган турбайбы? Анан ошол боюнча бул жигит өкмөткө мурдатан бери кайрылып берген дейт. Анан сиз жаңы бул ишке орношкон турбайсызбы? Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Кандай иш чаралар болду? Так, биринчиден убакыт ойлоп келгениңизге чоң рахмат. 15 мартта 2023 жылы дайындалгандан кийин эле биринчи иш сапарым ушул Күлүктөө айылына болгон. Таза суу өтө билем, таза суу боюнча барып карагам, көргөнбүз, жеринде барып көргөнбүз, кайсы жерден буруп киргенин. Көйгөйлүү маселе. Таза суу Күлүктөө айылында эң көйгөйлүү маселе. Бул жерде мен барып көрүп жеринде мурда бүт элек таза суу боюнча дагы таза тарткан эме бүт элек экен. Таза суу мекемесине айтып, аны өзүмдүн көзөмөлүмдө болуп туруп, айыл башы билет. Аны ишке киргиздик. Бирок суу аз болуп, тартыш болуп атканына байланыштуу азыр толук барбай калып атат, толук жетпей калып атат. Жайкысын элдерде ушундай экен, таза сууну дагы жанагы огороддорун сугарганга ачып салышат экен да. Ошонун айынан көп жерлерге бир эле Күлүктөө эмес, дагы Кербен шаарына дагы көп жерлерине таза суу жетпей калат. Ал жерге эмесин Аксай беле, Аксайдан таза сууну Күлүктөөнүн айылын өзүнө тартып келүү боюнча пландар болду. Азыр бүгүнкү күндө ошол проектси, сметалары иштелип атат. Бүт элек, жакын арада бүтсө, бул боюнча өкүл дагы билет. Абсатар Токтобулович дагы маалыматы бар. Ал кишиге дагы айтылган. Ал киши акча бөлүп берем деп макулдук берген. Бирок быйылкыга ал киши өнүктүрүү фондунан бөлүп бергенге биздин проекттер, сметалар даяр боло элек. Ал боюнча иштеп атат. Себеби ал узак жактан тартылып келиш үчүн өзүнүн жанагындай специалисттери карап, сууну дагы карап, ал жактан келеби, кандай бар жогу жанагы кийин солуп калбайбы, Күлүктөөгө жетеби, кандай болот, ошолор боюнча проекттер иштелип атат азыр. Ал сразу тез бүтпөйт экен. Ар бир жанагындай өзүнүн тиешелүү адамдар көрүшүш керек экен. Ушундай көрүп этап менен аягына чыгайын деп калды бирок.
Проект качан башталды бул жерге? Бул жерге проект ушу марттан кийин мартта келгенден баштап апрелде башталды. Апрелде канча ай калды? 12-синчи жолугуш болду. Апрелдин 12-синде жолугуш болгондо 13-үнөн башталып. Апрель, так, май, июнь, июль, август, июль, 3 ай болуп калыптыр да? 3 айга жакындап калды. Ошондо качан бүтүп, качан башталат анда? Августка дестип алар. Августка дестип эле, августтун аягына дескен. Августтун аягына бүтсө, бизде проект даяр болот, анан кийин дагы барабыз, өкүлгө барабыз, же болбосо башка донорлорду издейбиз да. Мамлекет тарабында каражат жок бекен? Биздин шаардын өзүнүн месте бюджеттен алга күч жетпейт. Канча каражат кетет экен? Ал жерге азыр толук чыккыча айта албайм, бирок 11 миллион, 12 миллиондун тегерегинде. Бул жерде бюджет канча шаарды? О эмеси 65 миллион. 65 миллион. Алар кайсы багыттарга же бөлүнүп бүттү алар? Бөлүнүп бүткөн, 2023-жылга полный бөлүнүп бүткөн. Эч бир сумма калган эмес. Сумма калган эмес. Эми бюджет өзү эме болот да, жылдын башында түзүлөт, бөлүнөт. Анан кийин эми өзгөрүү болсо 6 айлыкта гана, жанагы көбүрөөк ашча экономиялар болсо 6 айлыкта гана өзгөрүүлөр болот да. Кошумча донорлордон азырынча маалымат жок. Президентке кайрылып көрбөдүңүзбү бул боюнча? Жок, бул боюнча ушул проект бүтсө эле, Абсатор Токтогулович өзү жардам берем деген. Бул боюнча даяр, жеке өзүнүн фондунан жардам берем деп убадасын берген. Августтарга экен да? Августарда бүтсө, мисалы үчүн 2024-кө киргизебиз. 24? 2024-кө киргизебиз. Быйыл каксалар полный бөлүнүп бүттү деп. Ага чейин эл кандай ошондой начар сууну чыгырышы былтырдагы жана өтө 3 бала мындай кооптуу болуп областка барышты беле? Ооруп. Эми өтө опасный суу экен да. Хаустарга эме кылып атат. Ооба, туура эле. Азыр башка дагы бар бир жагында. Аны дагы ишке ашырдык, резервуар ушу проблема болуп турган экен. Аны дагы мен көзөмөлгө алып жүрүп, ал жерде дагы резервуарды ишке ашырып, азыр колдонуулда, колдонуулда атат. Эми жанагындай центральный каналдар бар билесизби? Мындай очистка, грубо очистка деп коет. Анын баасы өтө деле кымбат экен. Саатына 1,5 тонна айдаган бар, 5 тонна, 10 тонна айдагандар бар да. Алардын баалары бир 10-15 миң сомдон эле тегереги да. Жок дегенде ошол суунун башына ошол долбоор ишке ашкача мотор коюп туруп, анан ошол жерге жанагындай грубо очистка, хотя бы 3 степень очистка кылып турса кандай дейсиз? Азыр өзү чыгат экен. Азыр могу жарым жылда элдер дагы суу ичип, адамдар ден соолугу бир кыйын акыбалга учурап калбай деген ойдо. Ошол кыска долбоор менен жанагы эмелерге сантехника орноткон эмелер бар го, базарлар. Ошолорго барса, ошолдой жасап беришет да, мен көргөм да. Өтө кымбат кылбай эле, учурунда дагы ошол 3 степень хотя бы очистка кылса, элдерге бир аз болсо да жеңил болмок да. Башында эмеде болот да, жанагы бурулган жердеги айтчы. Ал жерде сетка экен, жөн эле. Мен көрүп келдим, видеого тартып келдим. Аябай айтпадым, салынып турат эмеде. Водоканалда айтпады эле мага. Жанагы хлор өзүнүн эмеси бар го, очистка кылат. Эчтеке жок. Ошону эстетип видеого тартып келдим да. Жөн эле каналдан кирип эле, сеткадан кирип, ара киргенде колуңду жуугандан коркосуң ал жердечи. Туура. Анан мен эң биринчи көйгөйүм таза суу боюнча ушу Күлүктөбө. Күлүктөбөдө. Эң жанагы мен келгенде дагы өзүм көргөм. Бар ошол сиз көрдүм деп атасыз го, ошол жерлерге чейин барып көрүп, анан кийин бер жактагы суусун резервуарды эме кылганбыз, ишке киргиздик. Таза сууну келген аны улаттырдык. Бирок аракет кылып атабыз. Эми Тактоо иретинде айтып коеюн, Эрнест Эгембердиевич келген 3 айдан ашты. 3 айдан ашты. 3 айдан ашты да. Бул мен айтпадым жанагы деңизден эле бир-экиси бийтти деп. Буга чейинки мэр, буга чейинки келгендер ошо проектти ишке ашырып эске албаган да. Эске албаган. Анан кийин бул азыркы бул айланып кирген проект бар го, таза суу кирген да. Баягы балдар айтып атпайбы, айланып кирген менен миллиондор жерде жатыр деп. Баягы балдар чогулган балдарчы, туура эле миллиондор жерде жатыр да. Анан ошолор эске албай койгон да бийликтигинчи. Анан кийин булар ошо мурункулар анан кийин жанагы таза сууну проектти ушундай жактырып туруп, таза суу келген шаар боюнча чыгып атат деп туруп, приемактап ал кабыл алып койгон. Бул эми самотекко расчет болгон экен да. Кабыл алып моторго эмес. Буларчы. Андан кийин келгенден кийин мен өзүнчө бир план кылдым да. Башка жактан алабыз депчи. Анан башка жактан алып келип туруп, ал жерге 1 километрдей шланг көмүлүп калып, башында иши болбой атты. Анан келгенде эле, Эрнест Эгембердиевич келиши менен эле 3 айдан жетиши биринчи жолу ушу бизге барып
таза суун көрүп жеринен анан ошонун башын улатып берди да. Бирок эми бүгүнкү күндө улаткан менен суу жеткизе албай атат Кербен шаарына. Жанагы суудагы, каналдагы суудагы. Жок, таза суу. Таза суу Пачатадан келген? Бирок ал силерге барган эмес ал суу. Ал сууну биз жана ачык каналдан ичебиз. Закрытыйдан биз вообще ичпейбиз. Закрытыйдан азыр уланды. Айтып атпайм, уладык. Башка системага менен канча километр жатасыз? Закрытыйдан силердин айылыңарга чейин. Кербен шаарына уланган жерден баштап силерге чейин. Кербен шаарына уланганча өзүнчө барган Кербен шаарына. Бирок ошо баштан бери кетти да. Баштан бери кеткен үчүн шаарга суу тарткан үчүн бизге жетишпей кетти. Бирок ошол жерде кошулбай аткан эле да. Элдердин бери тапшырмасы менен келди да, коштуруп, водоканалга бир тапшырмасы бар. Андан кийинкиси да суу аз болуп атат да. Бирок ошол кошулганда бирок силердин айылыңарга кирбей атат азыр суу. Кирбейт. Эмне себептен кирбейт? Азыр айтып атпаймынбы, ошо шаарга эле өзү жалпы суу нарыктан аз болуп, ошого давление жетпей атат да. Себеп айтып атпаймынбы, жанагы азыр көп элдерге биз кулактандыруу да кылып атабыз, айтып атабыз деп атабыз, огородун ачып коюп атат. Счетчиктер коюлган эмеспи? Счетчиктер коюлгандары бар, коюл электери да бар да. Баарын коюп чыгыш керек. Мен кече бул боюнча комиссия түзүлдү, буйрук чыкты. Кашка сууга чейин полный РООдудан да кошулду, өзүбүздөн кошулду, депутаттардан кошулду, айыл башчылардан кошулду, райадминистрациядан дагы бар жетектеп. Ошол буйрук чыкты. Могул жума ичи бизге кечеги жума чыкты. Ушул жума ичи полностью комиссия чыгабыз. Жанагындай огородуна жөн эле поливка айдап берген таза сууну сугарып аткандар боюнча чара колдонобуз. Чара колдонуп аларга сиз жолго счетчик коюш керек. Счетчик көп деле кымбат эмес. Өздөрү койсо. Бул жерде эң маселе ошол Кашка суудан келет деп атпайбызбы? Кашка суу айылында ошол жерден көп бизге маалымат бар. Ошол жердегилер чоң трубадан эле ачып алган деп огороддорун. Комиссиянын түзүлгөн негизи ошол максат. Ошол жакты жабабыз да. Андан кийин азыраак эле эме менен диаметрде счетчик менен. Кербен шаарында канча адам бар? Статистика боюнча 26.600. Жанагы канча суу айына иштелет Кербенде? Канча куб? Канча куб экенин таза суу билет. Азыр точно мен анын маалымат берет. Проект боюнча жогоруда канча суу куб келиш керек? Ал жактан 10 беле? 10 болуш керек. Бирок 10 азыр жок. Суу дагы аз болуп атат. Мен кече дагы ошол эмен башына чейин барып келдим, Кашка сууга чейин, Пачатага чейин. Бул Нанайга кирип анан чыгып атабы суу же Кашка суудан түз келет атабы? Каналдагы суу Нанайга кирип чыгат. Каналда жанагы таза суунуку түз келет. Таза суунуку түз эле. Труба менен келет. Труба менен. Эки труба бар ошо менен келет. Самотек менен келеби? Самотек менен. Бул жерде очистное сооружение барбы жокпу? Башында. Хлордой баарын фильтрлейбиз. Кайсыл жерде? Ал ошол эме жакта, Кашка суу жакта. Кашка суу жакта. Бир көрүп келиш керек экен бар. Ошондо бул долбоорду августка чейин аны калтырбай тездетсе болбойбу? Финансирование Финансирование жок. Өзү негизи буну иштелиш ушундай экен да. Айтып атпаймынбы, суунун башынан специалисттер келип лабораториясына берет да, анализдерди чыгарат. Бир чоң эмелери бар экен да. Бизден кармалып аткан жок бул. Ошол жасап аткан специалисттерден да. Өтө кечиктирип жасашат экен, мындагы аябай тездетиш. Бул алыстыкта да дагы, алыстыкта. Анан ал сууну жасагандан ал суу технический жанагындай эме болгону менен кийин таза суу булактын суусу да эми ал. Ошол кийин солуп калбайбы аны билет. Суусун алып барып лабораториясынан анализи дагы бүт. Ал булактан келеби же сайдан келеби? Кашка суу. Булак да эми, чоң булак да. Булак барбы? Кашка суу сайдан келбейби? Жок, бул башка жерден бул. Кашка суу жактан эмес, бул Аксай деген жактан. Аксай деген. Бир зонунун түгүндө да, мындай. Ошолдун өзүнөн келет экен. Жана Көк сарай деген жактанбы? Жанагы чоң турат го. Сиз көрсөтөсүз эмне деген? Көк сарай беле? Көк ошол. Түшүнүктүү. Ошону улагандан ичке ашат экен да, ошондо Кудай буйруса аракет кылып атабыз. Январдын 1-нен баштап чечилет экен да бул маселе. Январдын 1-нен сразу чечилбейт, себеп акчанын жана эмеси январдан баштап каралбайт да. Мына Кербен шаарына кошуп турса болобу убактылуу? Кошулган да кошулуп атам го, эме көйгөндө кичине напор. Бул жакта жанагы күздө эмелер жабылат да. Поливтер жабылып эме болгондо көйгөндө барат. Силерге жетет ушу. Система уланган же ал жерден? Уланган ал. Система уланган. Бул система мурун жеткен. Мурундары. Азыркы жаңы система иштейт. Күч менен, элдин күчү менен
болгон нерсе. Бирок берки жерге жаңы очистной сооружение коюу планы бар экен да, ошол каналдан келген сууга. Фильтр. Ооба, бар ала пландар бар. Эки тарапта альтернатива болот экен да, ошол эки тарапта. Кудай буйрса. Нол сен жана көргөзгөн канал үстүндөгү шаар карабайбы? Шаар карайбы? Сиз ошол жерде көрдүңүзбү жана жарылган жерде көрдүңүзбү? Жок, көрмөдүм. Кечеги проблемадан кийин анан мен айттым да кош деп. Суу потеря болуп атпайбы? Биз бир жума баягы суу албадык дедим. Биз суу албадык. Сууңар бир куб алган менен бир куб коштоо жетпейт. Көй жакында күлүктөө чөгүп кетет ак топурак. Көрдүңүзбү? Спутниктен карасаңыз да көрүнөт экен. Мен жана спутниктен картадан карадым да. Жарылганы прям үстүнөн көрүнүп атат да. Сен жана үстүгө чыгабыз деп атасыз го, ошондо бир эстетип көрсөтүп койгонмун ага. Жакында мына жума барабыз го, ошондо көрсөтүп койгом. Ошол жака каналга 1 километр жерге акча бөлдүрүп атышыптыр. Аким Замакимден сурадым жана. Ошол тарапка болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн, так азыр белгисиз да, бирок ошол жана айланма деген жер барбы силерде? Сормо деген жер. Кайсыл жерде ал? Сормо деген жер бар экен, ошол жерге 1 километр карап атыптыр да. Анан биз азыр кат жазып, Коштөбөгө, Аксы Кербенге ошол сууну мындай без потери жеткизиш үчүн атайын арыз менен жанагы элдин кайрылуусун жаздык да. Ошол головной дегенден баштап, жана Ак Тилек каналын эртерээк бүтүрүү боюнча, анан тышкары мына ошол силер Күлүктүү тоосунун үстүнөн түбүнөн өткөн каналдарды бетондоп, мына эме пост бар экен, гидропост. Ошондон ылдый Коштөбөгө чейин жанагы бүт эмелерди бетондоо боюнча кат жаздык да. Анан ар жагына эме суу сактагыч куруу боюнча ал катта бар. Анан силердин маселеңер да кошо кирип кетти ал жерге. Ал жерден элдин колун чогултуп, буюрса эме көрөбүз да. Эл тарап өзүнүн аракетин жасай берсин, өкмөт тараптан аракетин көрөбүз. Мейли анда кийинки жылы келип да бир видео тартып кетебиз анда. Рахмат. Бул спутниктен мына Аксы районунун мынакей башынан көргөзүп берели силерге. Ак Тилек туннели эң мына головной деп коет. Мына Өзбекстанга кирерде жөнөкөй бир карта менен көргөзүп берейин силерге. Мына ол жерден мына Кыргызстандан кирген жер. Кирип барып, мына сызык Өзбекстандын Нанай жери. Мындай сызылган. Ошол эки канал келип, мына Өзбекстандын территориясына кирип, анан эки каналы менен анан Кыргызстан территориясына кирип, анан Кербенге, Коштөбөгө, башка жактарга барат экен, Ринжит ошол жака. Биздин задача мына Ак Тилек каналы менен Союз учурдан бери бүтпөй келет экен. Эгерде ушундай болсо, Өзбекстанга кирип, бул жакта потеря болбойт да. Биз өз алдынча суу эркиндигине чыгабыз, туугандар. Мына жерде участок бар экен, 2 километрден ашык жери бар экен, ушул туннелди жасап бүт алышпай атыптыр. Ушул жака каражаттын болушунча күчтүн бардыгын ушул жерге салыш керек да азыр. Бул жактары бүтүп калыптыр. Анан суу потеря болбош үчүн мына бул каналдардын бардыгын биз бетондоп чыгышыбыз керек. Бетондосок, анан суу мындай жердин астына кирбей маселе чечилет да. Азыр мынаны түшүндүрүп берели силерге. Мына ошол жана картада көргөзгөн мына туннель, Ак Тилек туннели. Так. Башын бул Падышатадан келген жерде. Падышатадан келген суу мына Өзбекстандын территориясына кирет. Мына жерге жазып койдук. Головной гидропост деп коет мына жерде. Мына жерде дамба көрүнүп турат. Жол. Азыр жолду алып туруп кайра коюп койдум. Жолду алып кайра коюп койдум. Мына жерден кирип, Өзбекстанга кирип кетет экен. Эки жерден кирет экен канал мына. Мына ушул жерден кирип, мына Өзбекстандан чегерасы гана азыр жылтырап көрүнүшү керек. Граница. Мына сары болгон Өзбекстандын границасы. Ушул жактан кирип барып, мына жерден бирөө, бул жерден бирөө чыгат экен дагы бурчунан. Мына бурчтагы канал менен барат. Ушул канал менен баратсак, жогору көздөп чыгабыз. Кече мен Күлүктүү тоо деген жерге бардым. Ошол жерде айылы таза сууну ушул жерден ичет экен, ушул каналдан, мына жерден. Мына жерде мындай сетка менен тосулган экен, жолдун түбү менен келип, мына жерде атайын суу очистной сооружение бар экен. Мунун видеосун көрсөңөр аябай коркунучтуу. Элдер мына 4000 жашаган эл, Күлүктүү тоо ушундай лайка суудан өтө былтыр иттин өлүгү чыккан экен, ошол жерден суу ичет экен. Ошол жер бүтпөй келет экен. Мунун видеосун көрөсүңөр. Күлүктүү тоо айылынын активисти ушул жердеги маселени айтып берген да. Анан мына жерде замыкающий деген бар экен. Так, дальше мындай жылабыз.
мына менен келатсак, ушунун баардыгын бетондош керек да. Онун баардыгы кичине жогорураак кылабыз, дайрак, алысыраак. Онун баардыгы ак топурак менен жасалган экен. Бетон канал жок. Мына жердеги түшүндүрүп берейин силерге. Дүкүр деп коет. Жолдун түбү менен көпүрөнүн үстүнөн өтө турган жер. Ушул жерде так 460 метр экен. Дүкүр деп коет. Кичине сиздер ата. Мына дүкүр деп коет. Мол жерден кирип, анан бул жерден чыгат экен. Кышында суу ушул жердин астынан өтүп тоңуп калат экен да. Ошону булар сунуштап атышат, жолдун үстүнөн өтсө, көпүрө кылып өтсөк деген сунуш болот да, 460 метр. Анан ошондой келип, нол жерде алтын арыш деген боспери жерге талы. 300-400 литр ичеткен жерге талдагылар, нол жерде поворот бар экен. Бул жерден дагы мындай суунун көлөмү азаят. Анан кече мен барган Дамба Күлүктүү тоо деген жер. Мына жерде көрөсүңөр, мол жерде бир алыш бар экен, анан нол көрүнүп турган бул жарака. Нол жерде бир аз жерде бетондошкон экен өкмөт. Бетондогону менен баары суу сыргып, жер астында сел жүрүп атыптыр. Мисалга суу каяка потеря болуп кетип атат, Коштөбөгө, Кербекке жетпейт десе, нол жердеги жараканы көрүп атасыңар. Муну да видеодон көргөзөм, көрөсүңөр. Ошол активист жигит айтып берген. Ушу жердин астынан но жарылып барып, нол айылдарга кирип, но үйлөрдү бузуп атыптыр. Туалеттерин жарака өтүп, нол жерде мындай жер бар экен, жанагы болот болуп калыптыр да, суу ага берип болот болуп калыптыр. Жолдун бул бетине өтүп кетиптир. Анан ушундай эле жараканы мындай карасаңар, спутниктен дагы көрүнөт. Ушундай жарака жерлер. Мына дагы бир азыр жарака жер, азыр жакшы көрүнбөй атат, бирок ушул жерлерде жарака жерлер бар да, мына. Алыстан караганда дагы мына аябай чоң жарака. Азыр булар Күлүктүү тоолуктар Кербенге, Коштөбөгө биз суу бербейбиз, бизге ушул жерге бетон канал курмайынча дейт. Коштөбөлүктөр кана бизге суу деп акимчиликке келип ал жакты кыйнап атат. Айыл өкмөткө барып. Бул айылдагылар бизге биздин айылды суу каптап атат, суу ар жерден тешип жарып чыгып атат деп бул айылдагы тургундар кайрылып атышат да. Демек, нол жердин бардыгын бетондомоюнча мына Күлүктүү тоо айылын суу жер асты менен каптай берет. Туруп туруп эле жерлер, үйлөр жердин астына кирип кетиши мүмкүн да, эгерде бул сууну токтотпосо. То есть бетондобосочу бул жерде. Сөз бул жерде бетондош керек. Анан дальше кете бересиз. Мунун бардыгын, жолдун бардыгын бетондоп чыгыш керек. Бетондоп келип, азыр да көргөзөйүн силерге алыстан. Так, спутник. Мынака контрольный пост деп коет, ол жерде сууну көзөмөлдөшөт экен. То есть суунун өлчөмүн ушул жерден бөлүштүрөт экен. Аксыга келатканда көрөсүңөр, сол жака кеткен аксыга кетет, шаарына Кербен. А бул жерде жанагы суунун көлөмүн өлчөй турган пост бар экен, гидропост. Нол жердеги суунун астында, үстүндө бетон бар экен. Суу эменин түбү менен өтөт экен. Ошо бетондун асты менен өтөт экен. Эгерде мындай трехмерно алып карасак, бул 2 тоннун ортосу болуп калат. Мындай тааныш болсо керек силерге. Суу испарение болбосун деп, ошо үстүнөн эмелер басып калбасын деп бетон куйушкан экен. Эми ошол аксыдан чыгып бараткан жерде бүтүн мына тоонун боорунан мындай бетон менен суу алып өтүшкөн экен. Эми бул дагы өтө узун эмес. Мына ылдыйга кулатка түшүп барсак. Так. Мына бетон бүткөн жер. Мына кайсыл жерде потеря болот. Нол жерде 7482 метр. То есть 7 километр да? 7 километр 482 метр бетон куюлган. Бул жерде потеря жок, потеря нол жерде. Коштөбөлүктөр. Мына ушул жерде бетондош керек. Ушул жерден баштап, мына сайдын бою да. Азыр суу ушул жака сиңип кетип атпайбы? Бөлүнүп берген суу жетпей калып атат да. Сайдын боюнан келип, так. Азыр жалпы километражын эсептеп көргөзүп берейин. Бул жака жазып койгонбуз. Так. Мына. Мындай экен. Мындайынан келип туруп, 26-28% мол жерде суу жоголот дейт. Кызыл алма сай дейт. Кызыл алма сай 41 контрольный гидропостко чейин 6446 жерде бетондошу керек экен. Ошондо
суу жоготуу болбойт да. Получается, мына ушул посттон баштап мына ушул жерге чейин, ушул жерден мына постко чейин 6446 метр жерди бетондош керек. Анан мына жерде лоток мазар бар экен. Нол бүт мына көргөзүлгөн мына каналдын бойлорун бүт бетондоп чыгыш керек экен. Буларды кат түрүндө арызы менен кайрылабыз. Элдик көзөмөлдүн мүчөсү жооптуу болуп бул катталат. Өкмөткө тапшырабыз, көпүрө мазар. Анан дагы бир маселе. Бул маселе менен жана потеряны азайтсак, экинчи маселе мына жерде дагы жаңы бул долбоор да, кошумча. Так, суу сактагыч мына жерге суу сактагыч куруу зарылдайт. 20 миллион куб суу сактай турган жер бар экен бул жерде. Тоолордун арасында. Азыр мен карта менен сызып көргөздүм мына. Бул жерден баштап сууну бул жака каналды буруп туруп, мына үстү жагынан. Анан ушул жака мына жерге суу сактагыч куруш керек да. Анан ошол суу сактагычтын суусу, мына бетон жанагы биз көргөзгөн бетон куя турган жерден баштап, анан ылдыйга Коштөбөгө түшүп кетет. Анан оң жагы менен айланып барып, мынакей Улук көл бассейн, мынакей суточный регуляция кыла турган жер деп айтты. Ошону жазып койдук. Мына ушул бассейн менен жана суу келип айланып сары жайык беле жанагы Ринжит жактан, Ошол Ринжит жактагы жерде 3200 гектар жер бар экен. Мына центр коро деген жер бар экен. Ушул центр корого чейин сыздык. Азыр толук дагы маалыматыбыз жок, бирок примерно көргөзгөнгө аракет кылып атам. Ушул жакта 3200 гектар жер бар экен да, жалпысынан. Эгер ушул суу сактагыч курула турган болсо, ушул жанагы иштелбеген кайракы жерлер иштелет да. Андан дагы башка дагы бир долбоор илгери бар экен эле, өзбектер жасаган долбоор. Ошону кайра жаңылап чыкса болот. Бул мына сары челектен куюлган сууну ушундайынан алып өтүп, ошол кайра эле ушул жерлерди суугаруу боюнча жаңы долбоорда муну да түзүп чыгыш керек. Ошону киргизсек болот туугандар. Кечки эле кесепет менен алып барыша бербей, себебин чечип койсо, бул маселе дүгүнөн чечилет. Болбосо жыл сайын жанагындай элдин ыз ичүүсү, наразычылыгы, элдер жанагы сууга жетпей эккен эгини талаада калып, банкрот болуп, эл кыйналып атпайбы? Ошол маселени чечиш үчүн мынакей бир нече көйгөйлөр жазып койдук. Мына президентке кайрылуу менен дүкүр 460 метр учурда суу жолдун алдынан жогорку басымда дейт, жана дүкүр деген көргөзгөн. Ошонун суунун үстүнөн өткөзүш керек болуп атат. Анан күлүктүү тоо Дөң кыштактан Таш Мойнокко чейин, гидропостко чейин 8300 метр, головнойдон Таш Мойнокко чейин, гидроучасткасына чейин 26 километр дейт. Ушул жерди бетондош керек. Таш Мойнок гидропосттон Ринжитке чейин 7482 метр. Нол бетондолгон участок, ошону Кызыл Алма сайына салыш керек. 4-чү Бел Сөгөт Торук 1-ге чейин 6446. Мунол километраждан баштап, Торук 1-ге чейин 6446 метрди да бетондош керек. Ушул арыкта жана 26-28 потеря болот деген ушул жер. Анан Кызыл Алма сайына 20 миллион куб суу сактагыч куруш керек. Ал 3200 гектар плюс Коштөбөдө 1587, анан дагы эгерде мынол дамба курула турган болсо, суу сактагыч 1200 гектар дагы кошулат да. Ошондо жалпысынан 5980 гектар жер сугарылат. Парсиес каналында 1 километр суу бетондолуш керек экен. Парсиес каналынан 1 километр дагы бетондолуш керек экен. Ошондо 45 километр болуп калат. 45 километр 889 плюс дагы 6 километр кошулат экен. 51 километр болуп калат экен да жалпысынан. Ошондой. Ушул маселе боюнча азыр кайрылып, мына элдин колдун чогултуусу менен ушул маселени мындай бүгүнөн чечүүгө азыр аракетти баштадык. Кудай буйруса эли колдоп турса, бул маселени бүтүрүп койсок, Коштөбө, Кербен мындай суу эркиндигине жетишет да. Анан нол мыйзамды да сөзсүз макулдашууну өзгөртүш керек. Бул макулдашуу Союз учурунда болгон да. Союз учурунда биз эми СССР Кыргызстан болгонбуз да.
азыр эми өз эркинче Кыргыз Республикасы болдук. Юридикалык форма мурдагы башка, азыркы форма башка да. Ал макулдашуу, ал СССР менен болгон макулдашуу. Азыр макулдашуу башка. Өз алдынча республика болгон үчүн биз могул макулдашууну кайра карап чыгышыбыз керек. Суу саясатын өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Анан пайыз маселесин ал өкмөт өзү чечет, бирок элдин талабы Кыргызстан өзүнүн суу саясатын эркин жүргүзүш керек да. Кыргыз элине суу жетсе жеткизип, анан ашканын бериш керек да негизи. Ошондой. Ошол суу маселесин чечүү боюнча мына силердин өкүлүңөр бул жакта Бөриев Айдар киши жоопкерчилигин алып атат. Бул кишиге бул каттын жообу келет. Элдик көзөмөлдүн мүчөсү кандайдыр бир маселе болсо ушул кишиге кайрылсаңар болот. Эме Коштөбө айылы кайсыл участка Чие. Телефон номерин дагы кайрылсаңар, же телефонуңузду айтып коесузбу сразу эле? 709 менен. 709, айтыңыз. 32 36 36 59 19. Ушул номерге кайрылып байланышсаңар болот. Анан сөзсүз суу эркиндигине жетишибиз керек туугандар. Эгерде Өзбекстандан жанагы договор макулдашууну башынан түзсөк, Кыргызстанга мындай өз алдынча эркин суу саясатын жүргүзмөкпүз да. Бул эми көйгөйлөрдү дүгүнөн чечмек. Анан кийин макулдашууну башкача кылып, алардын кыймыл аракетине жараша жаңы договор түзсөк болот да. Негизи эле ошол суу саясатында өзүңө жеткенден кийин анан сыртка бериш керек да. Эми айла жок. Кошуна болгондон кийин суу менен бөлүшпөй койбойсуң да. Анан бизден да суу артат, баары бир эч жакка кетпейт, баары бир Өзбекстанга кетет. Демек, алар да өзүнүн үлүшүн алат деген сөз. Аксы району Жерегетал айыл өкмөтүнөн баратам. 10 июль 2023. Эл арызданган арыз боюнча азыр айыл өкмөтү менен сүйлөшөм. Кандай жөйлөрү бар, элдин ой пикирине угуп көрөбүз.